Арыбаңыздар, кымбаттуу мекендештер, кутмандуу кечиңиздер менен шаардыктар, бишкектиктер, деги эле бизди Кыргызстандын аймагынан көрүп жаткан баардык кыргызстандыктар, жалпыңыздарды бүгүнкү коос күнүңүздөр менен 11-11-20-20 деп өзгөчө бир жөрөлгө кылып атабыз. Ушул күнү биздин ТВ1 каналы алгач ирет эфирге чыгып турган мезгили. Жалпыңыздарга жана өзүбүзгө ийгилик каалайбыз. Бүгүнкү биздин ТВ1 каналынын тушоосу, кыргыз тилдүү каналдын тушоосу кесилип жатып, иш күндүн кечи долбоорун мен Эркин Рыскулбеков алып барып жатам. Бүгүн алдыңкы 2 саат бою биз менен болуңуздар. Эң кызыктуу коноктор, легендарлуу конокторубуз бар дейин. Ушинтип айтсам туура болот болуш керек. Биз баштайбыз. Анда эмесе каналыбыз бүтүндөй шаар үчүн, Кыргызстан үчүн өзгөчө бир тумарга, таберике, мураска айлансын деген жакшы тилек менен Мурас чыгармасы Мирбек Атабеков баштасын биздин эфирибизди, анан улантабыз. Айтамын ғана ей, атадан ғана қалған мурасты. Жаңырып заман ей, жаңымын баба салтын улантты. Намысын биік сақтаған ел, табышын ұлып тыңдап жүріпті. Қадырын тұйып арықтанам ей, Қайратынан жанбаған, қалың елді барықтаған, егемендікті еншілер өмірін берген бізге қаншада Нашта ізі қалған қырғызымдың бірін жеттің ауызға, бірін жетті жылдызға, бірін жарап намызға, бір-біріңдің алашпа. Арнаған ғана ей, жеріме чында өшпесем кекті. Батырлар ғана ей, байырдан құрып ішті елдешті. Намысын биік сақтаған ел, дұғышылы бұқтырдан жүректі. Қадырын тұйып барықтанам ей, Егемендікті еншілер өмірін берген бізге қаншада Нашта ізі қалған қырғызымдың бірін жеттің алысқа, бірін жетті жылдызға, бірін жарап намысқа, бір-біріңдің алашқа. Кечтин кезекчиси Эркин Рыскулбеков.
Урматтуу теле көрүүчүлөр, биздин эфирдин форматы эң жөнөкөй. Биздин суроолор, меймандарга келген сиздердин да суроолоруңуздарды узатабыз. Аны үчүн 0708 996 996 номерине Telegram жана WhatsApp аркылуу сурооңуздарды узатсаңыздар болот. Суроолор бүгүн көп келет деген ишеничтемин. Себеби бүгүнкү биздин туңгуч эфирибиз, алгачкы эфирибиз, биринчи эфирибиз. Анан биринчи эфирибиздин мейманын биз мындай ырым катары өзгөчө инсанды чакырып отурабыз. Кыргыз Республикасынын экс-президенти Роза Отунбаева демилгеси фондунун негиздөөчүсү Роза Саковна Отунбаева. Кутмандуу кечиңиздер менен. Саламатсыздар. Роза Саковна, чоң рахмат сизге. Биздин сунушубузду четке какпай, учурдагы мындай эпидемиологиялык абалдагы бир аз курчуп турганына карабастан келип баарлашууңуздарга. Анан мындай бирин серин сиздердин комментарийиңиздерди же телефон аркылуу берген интервьюңуздарды угуп калып аттык. Бирок мындай могул акыркы өткөн саясий окуялар боюнча төңкөрүш дейбизби, инкылап дейбизби, жөн эле көтөрүлүш дейбизби, сиздин мындай бир айдан ашып калды. Бүгүн 1 ай 5 күн болуптур. Мындай кенен бааңызды уга элекпиз. Эмне себептен? Biz analizdеп атабыз бул ситуацияны, терең анализдеп атабыз. Мен бүткүл улуттук уюмдардын генералдык катчысынын алдында медиация группасы түзүлгөн. Мен ошо жерде мүчөмүн. Биз 18 кишибиз ошо планетадан терилип чогулткан жер. Анан бая күнү 6-сында, октябрдын 6-сында Антонио Гутерриш мага өзү телефон чалды, сурады, эмне болуп кетти, кандай ситуация деп. Гутерриш бизди Кыргызстанды жакшы билет, анткени 2010-жылы бизге абдан чоң жардам берип, ошондо биз таанышкан болчубуз. Анан биз ошо 18 адам дүйнө жүзүндөгү ошондой бир ысык точкалар боюнча өзүбүздүн кеңештерибизди беребиз, же болбосо өзүбүздүн көз караштарыбызды чагылдырып айтабыз. Эми ошо медиация группасында бир топ биздин политологдор, саясат серепчилер бар. Биз болсо мына азыркы болуп аткан ситуация боюнча өзүбүздүн көз караштарыбызды баары бөлүшүп, ойлорубузду ар кайсы бир аспекттерин карап турабыз да. Бул медиация дегенде эки жаатты мындай бир элдештирип деген сөз. Анан ситуация абдан эле курч болуп атпадыбы? Курч болуп, бир пас эле ушундай ситуацияларда мындай бир кризис же болбосо андан ары өтүп кетет. Ошону биз мындай бир карап турдук. Эми мына шүгүр баары азыр өзүнүн жолун таап, бүгүн мына бийлик бир колдон экинчи колго өтүп, азыр болсо керек болсо бир расписаниябыз да бар. Ал расписание боюнча мына президенттик шайлоо алдыбызда турат. Эки жаатка бөлүнүп калдык. Эми аны да айтып коюшум керек. Президенттик башкаруу, парламенттик башкаруу деген конституцияны биз өзгөртөбүз деп атышат. 10 жыл бүттү. Баягы вето бар болчу, өзгөртсө болбойт деген. Бирок аны 16-жылы бузулган болчу. Бирок ошондо да мына негизги мындай азыркы ошо принциптери боюнча өлкөнү башкаруу, шайлоо жагынан жана курултай деген маселени коюп атышпайбы азыр топтор. Мына ушул маселелер бүгүн күн тартибинде. Демек, мына биз азыр коомдо ушул маселелердин тегерегинде баарыбыз иштеп атабыз десем туура болот.
Ростаковна, мына мен деле Кыргызстаныбыздын бир миллиондогон жарандары же бул тараптабыз, же бул тараптабыз деп айта алабыз да, биз ачык деле айта беребиз. Сиздин ошондой айтуу мүмкүнчүлүгүңүз барбы? Же сиздин статусуңуз могул экс-президент катары, Бириккен Улуттар уюмунун генералдык секретарынын жана тобунун, медиация тобунун бир мүчөсү катары, себеби мен билгенден жалгыз гана Орто Азия чөлкөмү эмес, могул Кавказ, Түштүк Азия жана башка чөлкөмдөн сиз жалгыз инсансыз ошол жерде катышып отурган. Анан мен же бул тарапты тандайм, же бул тарапты тандайм деп мындай айта албай да калдыңызбы? Жо, неге жана экс-президент дегенде айтышат да закон да кабыл алган болчу, бир саясий ишмердүүлүктү токтотуш керек деген. Демек мен партияга кире албайм, же дагы президенттикке чыга албайм, же болбосо кандай бир ушундай бир иштер. А мен өзүм оюмду атуул катары айта алам да. Неге мен айта албайм? Айта аламын. Бирок жана медиацияны мен азыр деле ошо мындай карманып ойлоп атам да, ошо биз үчүн бир топ эле кишилерге бул өтө маанилүү ортомчу болууга, ситуация ушинтип бир айланып кетсе. Ошондо да мен айтайын, мына мен 2010-жылы азыркы конституцияны ишке киргизген адам катары мен бүгүн сен айткандай ачык эле айта алам, мына парламенттик системаны карманып жүргөн кишимин. Дүйнө жүзүндө биз билебиз, баары эле билип калды, бул сабаттуу адамдын баары эле билип калды. Президенттик система мына Америкадай кылабыз дейт. Америка деген жалаң эле ушу Америкага таандуу система да, ушул президенттик система. Системага да 220 жыл болду да бизге караганда. Анысы да бар, бирок Америка бул федеративдик өлкө. Бул жерде ар бир штаттын өзүнүн конституциясы керек болсо бар, өзүнүн ошо уставы бар дегенде. Ошондой эле мына мисалы Франция президенттик, парламенттик, ал жерде да президент бар, чечүүчү адам. Бирок ошондо да ал жерде алардын парламенти абдан чоң ролду ойнойт. Демек мына жалаң эле Европа дейт. Жок, жалаң эле Европа эмес, Азияны карап көрүңүз. Мейли Япония, мейли Корея, мейли Малайзия, ушу гүлдөп аткандардын баары эле мына Сингапур, ушулардын баары эле парламенттик өлкөлөр. Эми бул даңгыраган жол экен да. Азыр мен ойлойм, мына бу мындай дебаттар башталат президенттик шайлоого карата. Бул дебаттар кийин конституцияны талкуулап атканда уланат. Ошондой эле кийин болсо мына парламентте шайлап атканда дагы уланат. Ошентип биздин коомдо абдан мындай бир кеңири, абдан бир күчтүү, ошо масштабы да, деңгээли да ушундай дискуссиялар, окуу, өзүбүздүн баягы самообразованиябыз жүрө берет да. Биздин коомдо мына баягы күнү мен бир экономист деген дүйнөлүк белгилүү журнал Лондондон чыгат. Алар мага чалып ошо интервью алып атышат да. Анан алар айтып калды: слушайте, мына акыркы кабарлар боюнча силерден Кыргызстандан келип аткан. Ушу демократия эми бүттү окшойт деген. Мен айттым: жок, вы глубоко ошибаетесь. Биз болсо кыймылдап ошентип, биз ушу мамлекеттик институттарды өзгөртүүгө аракет жасап аткан процесс учурундабыз. Элбиз ошондой. Биз деле мамтып эле кошуналардыкындай отура берсек болот эле. Эчтеке болбойт эле, эч ким эчтеке дебейт эле. Бирок биз болсо мына өзүбүз да ошондон жабыркат алып атабыз. Өзүбүз да абдан көп тобокелчиликке учурап атабыз. Бирок биз кыймылдап атабыз. Биз өзгөртүп атабыз өзүбүздүн өлкөбүздү да, өзүбүздүн мына мамлекеттик механизмдерди. Розаковна, жана расписание деп калбадыңызбы, күн тартиби бекип калды депчи. Мен ушул сөзүңүзгө мындай көп кошула албайт элем да. Себеби ушу расписанияны билбейм, балким мындай белгилүү инсандар билбесе, биз көп билбей атабыз. Биздин акыркы билген күнүбүз 10 январь болуп атат. Ошо 10 январда бир саясий окуя болгону турат. Бирок биринчи небиштерди окуп калып атабыз. 10 январь күнү бир эмес 2 саясий окуяны бир киргизип жиберебиз деп. Мен айтып атканым, мына референдумду өткөрүп жиберебиз деген мүмкүнчүлүктөр. Анан референдум конституциялык реформа болоору эми ачык айкын эле болуп калды болуш керек биздин өлкөдө. Бул мындай принципиалдуу маселеби? Ушул конституциялык реформаны парламенттик шайлоону өткөзүп туруп анан кылышыбыз керек деген.
жанагы расписание деген сөз сеники туура артка алам бул сөздү. Анткени ар бир кадамыбыз ошо талкуу уруш талашта пайда болуп атат да. Мына азыр ошо президенттик шайлоого мына жаңы келдик. Азыр дагы Садыр Жапаров президенттиктен да түшүш керек, бул жумушту бериш керек. Премьерликтен да мына өзү айтты, мен жөнөкөй адам катары эле чыгам деп айтты эле. Ушул процедуралар юридикалык жагынан кандай өтөт экен, мына биз баарыбыз байкап отурабыз. Демек, ар бир ушундай кадам, мына бизди азыр ошо сактап аткан эле биздин конституция, закон. Biz законнун конституциядан чыкпашыбыз керек ушул айдандан. Чыксак эле мына баары дүйнө жүзүнүн баары бизди карап отурушат. Демек, жанагы процедуралардан өтүш керек. Анан мына биз азыр накта так бир алдыбыздагы иш бул болсо президенттик шайлоо. 10 январда президенттик шайлоо болгондо сен сурап атасың, жалгыз болобу же референдум менен? Эми референдум менен мындай бир сунуштар бар, жөн эле референдумда сурап коюш керек. Сен кайсыны каалайсыңар башкарууду? Президенттикпи, же болбосо парламенттик башкарууну каалайсыңарбы деген. Же болбосо дагы мен деле сен деле эч кимибиз билбейбиз. Мына парламентти сурасаң деле алар билишпейт. Азыр мына Ак үйдүн ичинде ошо конституциянын жаңы тексти жазылып атат деп Садыр Жапаров бизге 10 күн мурун айтты эле, 20 күн мурун айтты эле, мына жазылып атат. Бул оңой иш эмес да. Бул жөн эле тиягын чимчип, биягын ачып деген эмес. Конституция деген бул өзүнчө эле бир мындай баягы өзүнчө бир чоң бир организм болуп калды. Бир кирпичин алсаң эле башкалардын баары эле шатырап эле кулап кала тургандай, ошондой. 93-жылга эмнеге келбейбиз деп ошону көп сурашат. Биз 2010-жылы ушул маселе коюлганда, биз бул маселе тим эле тикесинен турганда, ошол эң сонун конституция деп. Мен бир нерсени айтып коеюн, так 93-жылга келе албайбыз. Ошондон кийин канча эми жүздөгөн закондор жазылды. Анан ошолордун баары мына өзгөрттү. Баягы жоолуктун же шырдактын түрү, өңү такыр башкача болуп кетти да. Четинен бычып башкача кылышты да. Башкача, сүрөттөрү башкача болуп кетти. Анан 93-жылдан кийин приватизация өтүп атты. Ошону эми азыр кантип анын баарын анда жок кылыш керек да, жоюш керек да. Азыр болсо такыр эле биз 93-кө келели дегендерди. Ал өзүнчө бир маселе, мен жөн эле кылчып айтып кеттим. Чынында мына экинчи дагы сунуш бар. Мына биз булар ошо жаңы текстти алып келсе, конституциянын жаңы текстин алып келсе, билбейм кантип алып келет экен. Убакыт өтө тар. Мына 10 январга чейин талкуу башталат да. Өзүнүн процедурасы бар да эми анын. Процедурасы өзүң билгендей, мына элдин баары эле билип калды. Өтө мындай татаал. 3 ай, бир жагы 3 ай. Жарым жыл кеминде. Анан кийин ошо бүткөндө, ички процедураларынын баары бүткөндө, анан кийин Венецианский комиссияга кетет. Венецианский комиссия деген бул болсо дүйнө жүзү да ушул конституция эл аралык нормаларга жооп берет деген ушундай бир оценочный комиссия. Анан ал жерде да карашат, ал жерде да эл аралык мындай топ бар. Алар карап чыгып, тиягын, биягын ошонун бар. Анан кийин айтышат, да болот дегенде. Мунун баары чын эле жарым жылдык иш. Бирок бизде прецедент бар да, Венецианский комиссиянын пикирин деле укпай коюучу 16-жылы ошондой эле болбоду беле. Эми слушайте, биз азыр каяка барабыз ушинтип укпай отуруп эле. Мен бир нерсени айтып коюшум керек. Мына азыр өзүнчө эле биз кыйын болуп атабыз, баатыр болуп атабыз, укпайбыз, тигинтпейбиз, минтпейбиз деп атабыз. Мен айтышым керек, ушу парламенттин бүгүнкү күнгө чейин келгени, биздин деле вообще мындай эмне себептен Кыргызстан ушундай бир акыбалда болуп атат. Биздин мамлекеттик институттар өтө начар болуп атат, жаш. Баягы Путин айтпадыбы? Ар бир шайлоодон кийин эле мындай переворот болуп атат.
бул жаш мамлекеттердин ушундай жаңы өсүп атканы, тамтаңда өсүп атканы деп. Чын эле сөзү туура бул сөзү. Анткени мына бизде да ошо жанагындай биздин өсүүдө абдан көп жаңы мамлекеттердин проблемасы чыгып атат. Мен айтат элем, биз азыркы мына учурда значит ушунчалык бир пионердик жол менен бара жатабыз да, пионердик жол менен. Башкалар эч ким баскан жери жок. Терминология биз мындай иштеп аткан терминология. Башкалар түшүнбөйт да керектеги өлкөлөр керек болсо. Мына могу Казакстан 10 январда парламенттик шайлоону өткөзүп атат. Бул очередной эле парламенттик шайлоо. Эми булар биринчи жолу 30% аялдарды, жаштарды деп киргизип атат. Квота. Биринчи жолу. Азыркыга чейин жок болчу. Азыр мына булар ошо оппозицияны күчтөнтөлү, анткени бул өтө маанилүү, эл аралык коомчулук абдан талап кылат экен деп. Аларды болсо закон алалы оппозиция жөнүндө деп. Башкача айтканда, мына ушу биздин институттар, мамлекеттик институттарды күчөтүш үчүн бизге абдан көп жардам келди. Абдан ошо жогорку кеңештин жана аппараты, уже 5-6 чакырылыштын депутаттарын баарын канча тренинг өттү, канча булардын баары четке барышты, көрүштү. Бул инвестициялар, булардын баары инвестиция. Бул парламентаризмди орнотуу, күчөтүүгө арналган инвестициялар да. И парламентаризм, и жөн эле мына биздин ушу жаш мамлекеттин институттарын, анан биз такыр эле жок, биз мындай кылабыз, анан биз артка кетебиз десе, аны да көрүшөт, аны да көрүп туруп, анан кийин ага да сын беришет. Бунун натыйжасы кандай чыгышы мүмкүн? Ошол эл аралык уюмдар бизге, себеби эл аралык уюм дегендер Розакова, ошону дароо баса белгилеп кетейинчи. Биз жанагы бейөкмөт уюмдарды айтабыз да, ой бул грант алгычтар, грантаед деген жаңы сөз чыкканда, жана сиз терминдеп атпайсызбы? Бирок сөздүн ачыгын айтканда грантты эң көп алган структура бул мамлекеттик структуралар да, бул экөөнү салыштыра келгенде эң чоң грантаед мамлекет да, эмеси? Сөзсүз да. Мына деле айыл, район, область, республика айтыңызчы, биздин Минфиндин ичинде грант, анан бюджеттик акча деген бар. Биз ушуну менен жашап келатабыз. Анын эмнесин арданышат? Ошол токтоп калуу коркунучу барбы? Же кыскарып калуу? Ансыз деле. Мына азыр мисалы башка өлкөлөр бизге баарын токтотуп турушат, өзүң билесиң. Баары мына ушул президенттик шайлоодон кийин ачылат деп биз баарыбыз ойлойбуз, ошого баарыбыздын оюбуз түз дегендей. Эл аралык уюмдар алар токтото албайт. Мисалы мына ВОЗ, дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму. Алар токтото албайт. Мына ковид келе атса, же болбосо продовольственная программа деген бар, алар да токтото албайт. Ачкачылык болуп кетсе кайсы жерде. Глобальный фонд, ВИЧ жана башка дегиз. Ушундайлар, да. Мындай эки тараптуу жак болсо токтотуп эле коюшту. Аны биз көрүп эле атабыз. Розаковна, эми мен президент милдетин аткаруучу Садыр Жапаровдун сөзүнөн улам, анан биринсерин саясий чөйрөдө болуп калып аткан имиштерден улам. Албетте текстти көрө элекпиз бирөөбүз дагы, бирок курултай болот деп угуп атабыз. 10 октябрь күнү аларча пресс холлунда сүйлөгөн сөзүндө Садыр Жапаров айтты эле, бир мандаттуу системага кайтышыбыз керек деп, президенттик республиканы күчөтөбүз деген сөздөр, имиштер жүрүп атат. Эми анын баарын текстти көргөндө көрө жатарбыз дечи. Бирок эгер ошол имиштердин баардыгы мындай ачыкка келип калса, биз парламентаризмден артка кайтсак же парламентаризмди четке каксак деген туура болобу? Бул мындай бир регресске алып келиши мүмкүнбү? Эми чындык мындайда, мына башка өлкөлөрдүн баары эле ушул жол менен эле келе атышат. Эми мисалы Садыр Жапаровдун сөзүн ушинтип партиялык система Кыргызстанды талкалады дегенди мен такыр кошулбайм мындай сөзгө. Дүйнөнүн баары ушул жол менен келе жатат. Мына Малайзиядагы биздин Бекназаров деле айтып атат, көрүп атат го ошол жерде. Жалаң партиялык система менен өскөн мамлекет.
Кайсын албасаң, мына мейли Корея, мейли карап көрсөң, кайсы Иранды алыңыз. Иранда партиялык система бар. Анан биз неге бул партиялык система деген топ команда деген сөз. Команда болбосо мына неге биз шуну унутабыз? 2005 жылы мен эсимде бар. Биз катуу иштегенбиз ар бир райондо. Ушу биздин ата журт деп биз биринчи баштаганбыз ошондо тобубузду. Дорунбек Садырбаев экөөбүз башчы болгонбуз ошол ата журт деген группанын. Анан ошондо ошол парламентте эркек парламент бир аял болгон жок 2005 жылкы парламентте. Жаштар такыр жок. Эми жаштардын арасында только Акаевдин кызы уулу бар болчу. Мындай бирөө университетский округ, бирөө Кеминский округ деп. Кайсы округ болсо да Шыгылып жаш деген ошолор болгон болчу. А башка эч ким жок болчу. Жапарович Акылбек Кочкордон. Ал эмне жаш беле ошондо. Бар болчу уже. Эми салыштырмалуу 40-тын ичиндеги. Усубалевке караганда жаш болчу, бирок башкаларын. Розакова, биздин бир сюжетибиз бар экен, архитекторлор менен дизайнер. Сизди да архитектор деп тааныйм да? Сиз мындай саясаттын архитекторусуз, бирок архитекторлор менен дизайнерлердин выставкасын бир көрөлүк да улантабыз. Бишкекте Кыргызстандын дизайнерлери жана архитекторлору көргөзмө өткөзүп жатышат. Бул көргөзмөнүн уюштуруучусу Кыргызстандын дизайнерлеринин уюмдарынын ассоциациясы, долбоорлор, имараттар жана архитекторлордун конкурстук иштери. Максатыбыз бүгүн коомго биздин архитектура, шаар куруу иштерибиз заманбап болгондо кандай багытта өнүгүш керек дегенди көрсөтүү. Ошолорго айтып түшүндүрүү, чтобы ар бир адам адис болбосо дагы ушул нерсени кабыл алып түшүнгөндөй болсун деген максатта ушундай формат кылдык. Анан көргөзмөбүз болсо бүгүндөн баштап 8-ноябрга чейин өтөт дагы. Ошол аралыкта биз ар бир келген көргөзмөгө келген адамга ушул долбоор кызыккан долбоор боюнча айтып беребиз, авторлор айтып беришет. Мени шаарымда досум абайла, биздин көчөлөрдөн басканда кокустан чалымдап. Бул биздин шаарда эле жаш шаар, Бишкек шаары бар. Эми Кыргыз жаш өлкөнүн жаңы борбору дегендейчи, азыр көп нерселер ар кайсында стилде кетип баратат. Бир убакыт, канчалык убакыт өткөндөн кийин мунун баары тең бир өзүнүн калыбына кирет болуш керек. Ошол нерсе азыр ар бир архитектор баягы изденип жүрөт. Не только архитектор, баягы мындай бул жерде элдин да мнениясы бар да, ошолор баары тең бир мындай чогуу умтуп отуруп, бир убакыт өткөндөн кийин бир калыптанат деп ойлойм да. Ушундай көргөзмөгө мен биринчи жолу катыштым. Абдан кызыктуу экен. Архитекторлордун көптөгөн кызыктуу жана новатордук идеялары бар экен. Ал эми ушул идеялар ишке ашса, мындан да сонун болот. Борборум Бишкек. Мени шаарымда, баары жайында, күндөр өтөт бизде жыргал көңүл бийик манайда. Мени шаарымда. Кечтин кезекчиси Эркин Рыскулбеков. Иш күндүн кечеси уланууда, бул ТВ1 каналы. Бүгүн биздин мейманыбыз Кыргыз Республикасынын экс-президенти Роза Саковна Отунбаева. Роза Саковна, дагы бир ыраазычылык билдирүүгө уруксат этиңиздер. Сизди көп суроолор менен кыйнап атсам, дагы кечирим сурайм. Эми программабыздын экинчи бөлүгүн бир жоопкерчилик тууралуу сүйлөшөйүн дедим элем сиз менен. Мейли Конституцияда бир кийинки чакырылыштын биринчи отурумуна чейин учурдагы чакырылыш иш алып барууга укуктуу деген бир берене бар экен, ошонусуна таянып иштеп атышат. Мейли юридикалык жагын тим коелук. Бирок Роза Саковна, ушул 6-чы чакырылыштын өзүнүн мөөнөтүнөн 5 жылдан кийин калып калуу мындай бир моралдык же кыргызча айтканда абийирдик укугу бар беле?
биздин могу азыркы өнүгүүбүз абдан англисче айтканда турбуленттүү, абдан бир мындай опурталдуу болуп атат. Анан мына эң эле легитимдүү орган бүгүн ошо парламент болуп атат. Парламент азыр мына премьерди бекитип берди. Ошон үчүн эми жанагы ИО президента эсептелбейт, а вот премьер болуш үчүн азыр мына биздин Садыр Жапаров кайсы болбосо да чоң мындай ШОС болобу же СНГ болобу ошондой отурумдарда катышып атат. Анткени бул легитимдүү, өтө маанилүү ошол. Демек ушул чимкирик парламент ушундай база түзүп берди да, керек болсо. Ошонусуна рахмат деген дұрыс. Ошон үчүн мына бул бир жагынан деп кой. Экинчи жагынан биз дагы эле келечекти билбейбиз, кандайча болуп кетет. Мына 10 январдагы шайлоо мисалы бир кандай бир результатсыз бүтүп калса, жулунгандар бар да билесиң да акта. Анан кандай болот? Биз кайта эле баягы между небом и землей повисим. Кандай болот? Демек, бул өтө маанилүү бул парламенттин азыр болгонуна. Сен айткандай моралдык жагынан ушу баары сезсинчи, парламентте отургандар, булардын баары эле адам да, буларда эле үй бүлөсү бар, бала чакасы бар, өсүп аткан. Булар да билсин, буларга элдин кандай сүйүүсү бар экен, в кавычках дегендей, туурабы да? Ошон үчүн мен айтат элем, бул парламенттин азыр болгону туура иш болуп атат. Бул парламент буларда көп нерсени мен сага айттым го, буларда билип калышты. Мына булар кеминде 10 жолу барып келишти чет мамлекетке. Бир чакырылыштын ичинде. Бир чакырылыштын ичинде кеминде бекер барып келишти. Көрүп келишти ошол парламенттик республикалар кантип иштеп атат. Булар мындай, буларга да өзүнчө эле бул образование болду. Булар кимдер эле булар чынын айтканда. Анан мына азыр болсо ошол жакта экинчи чакырылыш, үчүнчү чакырылышта бар депутаттар бар. Ошолор үчүн мындай неметип атат да, бизде да ошо саясий топ, саясий класс үйрөнүп атат бирдемени, көрүп атат, дүйнө жүзүндө эмне кандай экен ошонун баарын билип атат. Демек, биз Кыргызстан үчүн болобу, башкалар үчүн болобу, башка өлкө болобу, мындай окутуу, дүйнөнү таануу деген бул мындай бир кичине тарыхый процесс экен да. Биз ошол замат эле мына ошо партиялык система деген ушундай бир жаман деп эле айтып атышат. Биздики 15 жыл чынын айтканда ашып кетсе. А тетиги мына Германиядагы социал-демократтар 170 жыл. Мына Америка эки жаатта условно булардын партиясы жанагы эшек менен пил дегенди да, республиканский демократический деген партиялар. Булар мына канча бар Америка, ошончо булар да бар болуп атат. Анан биз да бирдемеден башташыбыз керек да, үйрөнүшүбүз керек да. Сиз Алмаз Шаршановичтин сөзүн мындай бир койгон кайман атын колдонуп калдыңыз, чимкирик парламентте. Ал кишинин берген баасы да. Мен пайдаланбайт элем, мен жек көрөм мындай сөздү, бирок айла жок. Айла жок. Сиздин бааңыз кандай 6-чы чакырылышка? Эң эле жаман жагы мына Кыргызстанда бул өзүнчө феномен болуп калды. Парламенттин өзүнүн үнү жок, өзүнүн характери жок. Ошо жулунуп келишет баары, жулкунуп келишет парламентке. Анан кийин эле баягы серый мындай масса болуп калышат. Ошон үчүн мына биз азыркы тарыхый өнүгүүбүздө биз ушуга үйрөнүшүбүз керек да. Ар биринин өзүнүн үнү болуш керек, өзүнүн жүзү болуш керек, өзүнүн характери болуш керек. Биз ушуга жете албай атабыз. Мен да мына президенттик такта отуруп калдым. Мен билемин бул. Ошо ар бири, мейли президент, мейли спикер, мейли премьер, ар бири болсо ушунчалык мындай бир өзүнүн баягы берген мандатын аткарыш керек экен, толук аткарыш керек экен. Анан аткара албай калса, президент алат экен ошол жанагы бийликти. Анан ошону жазайт экен. Мен мисалы ушундай 1-2-3 жолу эч ким албай койду жоопкерчиликти.
Анан мен алдым ошону. Бирок мен муну правила жасаган жокмун. Мен сөзсүз мына парламент келдиби, парламент иштесин деп Келдибеков келип тарсылдап эле иштей баштабады. Анан кийин Атамбаев келип, мен болсо мен Роза Исаковна эмесмин. Мен ушинтип эле Келдибековду карап отура бербейм деген сүп. Анан кийин бизде Кыргызстанда тилекке каршы вот эркин мен айтайын. Бизде мачо политика деп коет, күчкө салган. Бизде Кыргызстанда бар эле ушундай да. Залдын ичинде бирдемени ишти бүтүрө албаса, чык эшикке. Ошактан ишти бүтүрөбүз дегендей. Альфа самцы. Биз кичинекейинен баштап эле балдарды ушинтип эле күчкө салдырабыз, күчкө. Азыркы башкаруу дүйнө жүзүндө такыр башка. Командалуу, бири-бирин угуш керек, түшүнүш керек. Эмпатия деп коет. Ошондо эмпатияны мына бири-бирине неметиш керек. А бизде эмне дайым эле ушинтип эле күчкө салабыз. Эмнеге президентти кагаз боюнча конституцияны өзгөртөбүз дейт. Бүгүн президентте, премьерде ошо тиешелүү бийлик бар. Ошону аткарганга булардын кудурети жетпей атат. Парламент болсо мына жатып берет, кайсы президент болбосун. Мына азыр парламентте мен сен менден сурап атасың, эмне деген баа берем? Булар ошо баягы кнопка давители болуп эле иштешип жүрбөдү, туурабы да? Кнопка басып эле, ошентип эле. А булар эмнеге вот өздөрүнүн вазифасын аткарган жок? Бул өтө өкүнүчтүү. 0708 996 996 биздин студиябыздын телефону, WhatsApp, Telegramга сурооңуздарды жөнөтсөңүздөр болот. Росаковна, анан бирок учурдагы айтылып аткан сөздөрдө дагы бир мандем жатат да, жана сиз айтып аткан кнопка давитель болгондон улам, булар парламентаризмди, парламенттик системаны толук дебейм, бирок кандайдыр бир деңгээлде мындай баркын түшүрүштү, дискредитацияга алып келишти дегенге кошуласызбы? Жанагы макалё, сексалүү жана башка деген биз күнүгө көрүп аткан мындай каламбурдун баарын эсепке алганда. Сөз. Сен узун сөзүңө бир сөз. Рахмат. Росаковна, сиз экөөбүз жана тасманын учурунда сүйлөшүп калдык элек. Эгер референдум болсо, анда сөзсүз түрдө ошол референдумду конституциялык топ түзүлөт, 80ден 120 кишиге чейин болуш керек эле, жалган айтпасам. Анан эгер сизге ошол конституциялык топту жетектеп бериңиз деген сунуш түшүп калса, жетектөөгө макулсузбу? Ал биринчиден, экинчиден, эгер макул болбосоңуз, эмне себептен макул эмессиз? Жөн көрөлү, мен билбеймин. Биринчиден көрөлү текст кандай экенин. Мен кайта эле айтып коеюн сага. Биз канчалык эки жаат болуп бөлүнбөсөк да, канчалык биз баарыбыз бири-бирибиз менен жактырбасак, кайша сүйлөсөк да, биз бир өлкөбүз. Баары бир биз бир өлкөбүз, биздин келечегибиз бир, балдарыбыздын келечеги бир. Ошон үчүн биз мындай ымалашып, кол алышып, кол кабышкы болуп иштешибиз керек да. Ошон үчүн мына ошол жерде элдин баарын бир позицияга келтирип, көпчүлүк жеңет азчылыкты деген мааниде абдан бир талаш тартыш көп болот да. Мен эсимде бар, ошо 2010 жылы Совет безопасностьке такыр болбойт да, Исмаилов, Исмаил Исакович. Болбойт, мына вот даже кетип калды тиги өзүнүн офисине. Биз болсо Совет безопасности эле болуш, ал киши айтат Совет обороны болуш керек дейт, и все дейт. Анан биз аягында нары бери тартышып отуруп, анан кийин макул деп киргизип атабыз проектке. Совет обороны мейли бул киши айткандай деп. А мен жакында бир документтерди көрүп, башка бир өлкөлөрдүн карасам, жазылып турат Совет безопасности и обороны дейт. Мындай деле болот экен мисалы да. Анан консенсус. Кишини болсо биз макул кылып, анан ошентип Совет обороны болуп биз бир 2-3 жыл жүрдүк го, ушундай сөз менен да, вот так вот. То есть биз баарын ынандырышыбыз керек экен да. Бул конституция деген бул эмне? Бул это общенародный договор дейбиз. Биз Кыргызстанда жашаган элдин баары ушуга баш ийип, биз ушинтип мамлекет түзүп атабыз. Биз ушундай закондорго макулбуз деген документ да. Росаковна, 10 жыл жөнүндө айтып калдыңыз, бирок 10 жыл менен учурдагы жылдын дагы бир принципиалдуу айырмасы бар. Бул чоң пандемия. Бул дүйнөнү каптап турган чоң COVID-19 илдети.
Эгер сиз ошол өткөн мезгилде өлкөнүн башчылыгына келген учурда ушул болгон окуялардын баардыгына, Ош окуясы жана башка реваншисттердин баардыгына момундай пандемия кошула турган болсо, сиз кандай кадамдар жасайт элеңиз? Бүгүнкү өкмөт жасабай аткан же тескерисинче бүгүнкү бийлик жасап аткан кайсыл кадамдарды колдонот элеңиз? Эми азыркы күнү мына азыр октябрь, ноябрь болуп калды да. Ноябрь болуп калды, ноябрдын ортосу болуп калды. Баягы июнь июльдагыдай эмес, азыр мындай жылы жумшак келатат деген ойдо болуп атышат да. Хотя ситуация тревожная, абдан эле тревожная. Мына бир 1000 киши, мен ушу жаңы эле уктум, тяжелый болуп жатат дейт, өтө оор дейт. Бир 150-150ден ашык кишилер реанимацияда абдан катуу деп. Бизде деле азыр ушинтип ситуация оор болуп атат. Россия болсо абдан катуу болуп атат ситуация. Мына Сибирь, дагы бир топ райондор просто вот сыныптыр да булардын здравоохранениеси ал жакта. Мен айтат элем, бизде ада эле өкүнөбүз артты карап, ушу даярдык болбой калды эле, ушуну түш керек, ана минтиш керек деп. Бүгүн ушундай болуп турган ситуацияда биз баарыбыз көңүл бурушубуз керек. Мени сурап атасың, мен сөз ушул проблема менен биз баарыбыз эле саясатташып кеттик. Саясат. Мына сен мени 1 сааттан бери ушу жалаң эле конституция, анан кийин парламентаризм деп атасың. Ковид, азыр ушу ковид менен алектениш керек. Ковидке биринчи адам барып өзү ушуну менен заниматься этиш керек да. Өзү караганда Биринчи адам дегениңиз өлкөдөгү биринчи адамды айтып атасызбы? Өлкөдөгү биринчи адам. Ошондо гана губернаторлору, шаарлардын мэрлери, айыл өкмөттөр, ошондо алар барып, бу эмне керек экен, кайсы жагынан кем болуп атабыз деп, ошондо алар алектенет. Бул сөзсүз. Ар бири. Бизде эң начар жерибиз азыр могу первичка, жанагы центр семейной медицины деген. Мына ушул бизде биз ошону күчтөн түшүбүз керек, сөзсүз. Мына областтарда болсо ал эле жанагы кислород подачасы азыр деле проблема. Ошонун баарын биз эмнени айтып атабыз? Биз кайсы нерселерди айтып атабыз? Бизде ким азыр жооптуу? Вице-премьер-министр. Сурап алдым. Бизде да вице-премьер, штабтын башчысы. Алар баягы күндөмкү жумушту жасап атышат. Бирок бул жетишерлик деңгээл эмес сиздин оюңузда. Жетишиксиз. Бул жетишиксиз. Азыр биринчи лицо өзү ушуну менен алектениш керек. Мен мына айтайын сага, биз Орто Азия Европалык офиске киребиз да, могу бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунда, ушу Европадабыз. Биз Кавказдын баары ошо жердебиз. Анан ошо жерде азыр бир комиссия түзүлгөн, пан-европалык комиссия ковид боюнча деп. Биз 21-жылга чейин иштейбиз. Мени ошо жерге Орто Азиянын атынан ошого киргизип коюшкан. Мен ушу болбойн деп катуу эле мындай туруштук бердим эле, бирок абдан эле ошо суранышып ошого киргизишти эле. Биз анализ деп атабыз азыр ситуацияны дүйнө жүзүндө. Бизде деле мына жаңы эле бир жакшы анализ чыкты. Атайын биздин бир НПОлор иштеп чыккан. Бул ковид кандай таасир этти экенин элдин турмушуна, жөнөкөй элдин турмушуна. Мына ушулардын баарын. Мына ушуларды биринчи, бул эң эле маанилүү документ. Ошол эле конституцияга эле тең эле документ бүгүн. Ушуну карап туруп, мен оюмча мына чараларды көрүш керек эле. Ошол дагы бир жолу айткым келип атат, ошол жана первичканы биз бекитишибиз керек, жакшылап туруп. Азыр бизде да докторлор жетишпейт, жетишиксиз. Ошондой коркунучтуу нерсе, ошо азыр докторлор дүйнө жүзү боюнча мо айтишниктердин эле деңгээлине келип калышты. Кайсы өлкө болбосун булар терип алып кетишет. Бизден болсо мына Россияга, бизден Казакстанга, каяка болсо, кайсы жерде зарплатасы жогорураак болсо алып кеткенге толук мына шарттар бүгүн жолдор ачыкты. Ошон үчүн биз аларды баалап, аларга ушундай шарт түзүп, бир абдан көп татынакайларды мындай бир даңызалаган жанагындай памятниктер жасалып атат, же болбосо портреттери берилип атат.
Бізде шаарда ошондой жок. Мына шаардын мэри да өзгөрүп кетти. Биз ошону бир талкууладык элек мурун. Дети ак үйгө ошо проекциясын жасап, эң мыкты докторлордун сүрөттөрүн ошол жака чыгарыш керек деп мен ушундай жок, эми алар даңызалаш керек да, аларга баа бериш керек да мындай деп бир сүйлөштүк элек. Азыр болсо мына заман өзгөрүп кетти. Проекцияны кой маянасын көтөрбөй атабыз, керектүү жанагы акчаларын төлөп бербей атабыз. Эми өтө оор абал, өтө оор. Роза Исаковна, эми сиздин фондуңуз тууралуу, сиз ушул президенттик такты өткөрүп бергенден кийин эле Роза Отунбаеванын Демиргеси деген фонд ачып иштеп келатасыздар. Фонддун агартуу тармагында жасаган эмгеги чоң. Канча жыл болду? Бир 10 жылга жакындап калды да буюрса. Ошол 9 жылдын ичинде натыйжалар барбы? Себеби билимге берген инвестиция дароо чыкпайт да, бир нече жылда чыгып баштайт да. Мен айтат элем, билимди мына азыр Садык Шернияз чыгып атат шайлоодо. Мунун ошо 3 багыты бар экен, приоритеттери. Бу акыйкаттык деп атат, азаттык деп атат, свободан азаттык дейсизби да. Ошону айтып атат. Анан 3-чү билим деп атат, билим берүү деп атат. Демек, мына бизде Кыргызстанда жаманбы, жакшы 100 000 мугалимдер бар. Университет мугалимдери менен бирге баарын эсептеп санаганда. Ушулардын биз Кыргызстандын азыр кемчилиги ушул жактан да биз билимсиз өлкө болуп баратабыз да, такыр эле жупуна ушул жагынан. Эми мына башкалар болсо, мына кошунабыз, дети Гарвардтан, Оксфордтон окутуп алды балдар. Аны айтса азыр кайра чычалап чыгышат да. Кимге? Билимсизбиз десекпи, чычалап айтышып, жаман сөз менен, жакшы сөз менен. Жок, айтсын, эми көтөрөлү. Эмне деген сөздү гана айткан жок. Биз глобалдаштырылган дүйнөдө жашап атабыз да. Биз ошентип алдыга умтулалы да. Биз тиги орто кылымга барбайбыз да баары бир. Мен жок болгондо эле баары жыргап кетеби? Ошон үчүн мен айтат элем, мына биз билимге сөзсүз чоң роль беришибиз керек. Менин фондумдун иши ушул болчу. Билим дегенде кичинекей балдардан башташыбыз керек экен. Ошо жана төрөлгөндөн баштап 3төн кийин кештеп биз ушу девиз катары көп иштедик ушунун үстүндө. Бала бакчаларыңыз сиздин жайлоодо. Жайлоодогу бала бакчалар, ошо чабандардын, ал болсо ошондой абдан баягы фрагильная группа, аларды караганда эле киши жок дегендей, аялуу топтор дегендей, мына ошентип аларды биз тынбай, мына быйыл деле ковид болгондо деле бир 10 чактысы иштеди. Эл көнүп калыптыр, балдарыбызга ушинтип билим берип туралы дегендери. Биз болсо кыздарды илим, билим, техникага жакын болсун деп абдан көп ишти жасайбыз. Биздин кыздарыбыз мына мисалы дүйнөлүк азыр экономика 3-4-5%ке төмөндөп атпайбы? Бир чоң себеби аялдар үйдө отуруп калып атышат. Анткени алар болсо оорукчалдарды караш керек. Алар болсо жумуш кыскарып иштебей калып атат. Аялдар киргенде ошондо экономика да көтөрүлүп атат. Демек мына биздин кыздар болсо, мына Кыргызстандын келечеги бул кең тоо, анан кийин гидроэнергетика, ушул жакта биздин кыздар жок да. Мына бүтөт факультеттерде, бирок эң эле мындай бир жетишкендиги келип начальниктерге чай алып келип берет. Башка жумушка жете албай атат ошол кыздар. Кофе, ксерокс, чай. А биз болсо совет заманында кыздар геологтор болуп, мына бу кумторлорду, жер үйлөрдү ачкандардын ичинде, анын ичинде да кыргыз кыздар бар болчу. Мейли кыргыз, мейли орус, кайсы кыздар болсо да бар болчу. Ошондой эле мына могу гестер, биз гестер менен байбыз. Дагы келечекте көп гестерди курабыз. Ошол жерде пульттарда иштеген кыздар болуш керек. Анан кимдер жалаң эле эркектер боло бербейт экен да азыркы заманда. Ошон үчүн биз ушу техникага кыздар, STEM деген ушундай программа бар. Ошо STEM аркылуу кыздарды чакырып атабыз. Биз мурунку совет заманындагы академиктер менен аларды мындай коштуруп ошентип иштеп атабыз. Демек мына биз министрликте да абдан тыгыз иштедик министр менен. Эми бизде өкмөт
алмашкан сайын эле жаңы министрлер болуп атат. Мен айтат элем, кеткен министр да мыкты министр болчу. Абдан практик, абдан көп тажрыйбасы бар. Билим берүү министри Да, туралы. билим берүү министрин айтып атам. Ошон үчүн мына ушундай адамдарды биз баалашыбыз керек. Булардын баары Кыргызстан үчүн өтө баалуу, маанилүү адамдар билим берүү системасында. Эсиңде барбы? Бир сүрөттө көрсөттү эле жайкы убакта. Стадиондо баары отурат, парталарын чыгарып туруп. Өзбекстанда. Булар ошо вступительный экзаменди тапшырып атат деп. Бар элди неме таңгала турган ушундай нерсе болчу да. Ковидтен ошентип неме чыгарып. Бизде вообще бесконтактный вступительный экзамен. Бул киши Ошто университетин номер 1 кылып жазган болчу. Анан кийин Кыргызстан боюнча биздин ошо 50 чакты университеттерибиз барбы? Ошонун баарын татнакай кылып туруп, эч мындай бир бесконтактный баягы электронный кылып туруп ошентип өткөзгөн болчу быйыл вступительный экзамендерин. Демек, понимаете, мындай өзүң промоушен жасабасаң эле бизде мына немелер сайттар көп, жылан саясат, миле чыланып каласың саясатка. Эмнеге ошол жерде көрсөтпөйт? Көп нерсени мындай бир жакшы нерселерди көрсөтүшпөйт. Жылан саясат. Жакшы сөз айттыгандай жарды болуп калдык да. Бул дагы билимсиздиктен, Роза Сакановна. Да. Бул да билимсиздиктен. Добушубузда 2000 сомго сатканыбыз да билимсиздиктен, критикалык ой жүгүртүүбүз жок дагы билимсиздиктен. Эми эфирибизди жыйынтыктап жатып, мен сизге кечирим сурайм, бирок кайра саясий суроо менен жыйынтыктоого аргасызмын. Себеби көп учурда 5 октябрда болгон окуяны 2010 жылдагы 7 апрелде болгон окуяга салыштырып келишет. Бирөөлөр ооба ошондой десе, бирөөлөр жок, бул принципиалдуу башка окуялар дейт да. Анан сиз ошол биринчи окуянын башында турган инсандардын бири катары, учурдагы дасыккан саясатчы катары ушул эки окуянын принципиалдуу окшоштугу жана айырмачылыгын баса белгилесеңиз. Эми мен ойлойм, айырмасы асман менен жердей. Ошондо канча элди өлтүрүп кетип аткан бийлик, ошентип кетпеди беле. Атып мына ушул площадьтын алдында. Мен ойлойм, мына ошо жана бийлик деген ошол жерде канын арасында площадьта калып калган болчу, жерде калып калган болчу. Биз болсо ошо оппозиция болгон үчүн эле айлабыз кетип ошол бийликти алып айттык да, жоопкерчиликти алалы. Болуптур, мына ушундай аламат болуп кетти. Биз болсо мына 3 айдын ичинде конституцияны, значит, 6 айдын ичинде жанагы шайлоону, парламенттик шайлоону, анан кийин 1 жылдын ичинде болсо тиги президенттик шайлоону кайта баарын ордуна коелу деп ошентип. Биз аткардык баарын, иштин баарын аткардык. Мына бүгүн деле жанагындай амнистия дегенди жарыялап атат азыркы бийлик. Анда болсо, эсиңерде бар болсо, ошо национализация, анан кийин бар эле ошол жанагы ячейканы айтышат. Эми ячейкага канча жолу текшерүүлөр болуп, Атамбаевдин убагында Сариев премьер болуп, ошо Сариев министр финансов болчу да. Ошонун баарын текшерилип, элдин баары ошону көрүп деле, чыдап деле ошо макул министр, премьер-министр болсун деп. Эми кайта эле ошону көтөрө беришет. Эми айта берсе, тилде баягы сөөк чок экен айтыла берет экен да. Башкача айтканда, мына бир топ бир параллелдер бар, бирок айырмасы абдан эле чоң деп айтат элем. Тилекке каршы ошондо 10 жылы кеткендердин баары азыр баягы чаңды митип коюп келип атканын биз көрүп атабыз. Алар келип атышат, ошол эле кишилер кайта эчтеке болбогонсу эле. Мына бүгүн деле мисалы ошол парламентте отургандар мен эмне себептен моралдык абдан булардын күнөөсү чоң деп атам. Анткени мына өткөн шайлоодо күнөөкөрлөр ушулар. Ушулар мына 3 партия өткөн шайлоонун баарын кыйраткан, бускан, чапкан ортосунан дегендей. Мына күнөөнү эч ким тартпай атат да, ушундай учурларда тартышпай атат. Демек, мына ошол кадрлар болсо эч
баягы эле аткан кишилер ошол жанагы военныйлар эле күнөөсүн көтөрүп түрмөдө отурушту, а башкалар болсо саясий кайсы бети менен келишет азыр мисалы кайта эле ошол башкаруу позицияларга келип атышат. Болгондо да мындай бир баатырлык сезим менен келип атышпайбы? Эми билбейм канчалык. Мисалы юрист отуруп азыр конституцияны жазып атат. Биз билебиз. Ошо Бакиевдин юристи азыр конституцияны жазып атат. Ошондо ошол эле Бакиевдин юристи мен парламентте бар болчумун. Бизге законду киргизген болчу. Анда Сыдыкова анан жанагы неме конституционный сотко кетти го бир киши азыр Абдиев да. Ошолар ошо жакта отурушкан. Значит, өзү Бакиев ооруп калса, анда бийликти Максимге берсе болот деген. То есть ошондой бар болчу да ошондой, долбоор. Ошентип алып келген болчу. Мына ушул кишилер азыр болсо таптаза болуп эле азыр мына 10 жылдан кийин, 10 жылдын ичинде кетип калды саясат алдыга. Коом кетип калды. Бул кайсы акыл менен жазып атат? Мен мисалы таң каламын. Эманы көрө жатарбыз го, бирок дагы бир мен көргөн чоң айырмачылык бул да болду. 10-жылы ошол бийлик алмашканда келген бир оппозициялык бирдиктүү блок бар эле. Биз болсо азыр мындай бир аз чаржайыкты көрүп атабыз да. Мындай ар бирөө журканды өз тарабына тартып, мен тарап жылуураак болсун деген сыяктуу көрүнүп атат, бирок эми эфирден кийин фейктер сиз экөөбүздү кайра жайлап башташат го. Роза Аковна, сизге чоң рахмат. Чоң рахмат, Роза Аковна. Мен өтө мындай бир терең эмоционалдуу эргүү алдым сиз менен ушу 60 минут сүйлөшүүдөн. Бар болуңуз, ушунуңуздан тайбаңыз. Аманчылык болсун. Рахмат. Ушинтип Кыргыздын аксакалы болуп жүрө бериңиз. Сиз үчүн Манас камералык оркестринин Эрнст Асаналиев эл артистибиз жетектеген бир кички блокту коюп берүүгө уруксат этиңиздер. Иш күндүн кечи уланууда.
Кечтин кезекчиси Эркин Рыскулбеков. Иш күндүн кечи уланууда бул ТВ1 каналынын бүгүнкү биринчи туңгуч эфири кыргыз тилдүү. Анан биринчи эфирибиз ушул 11-20 деген күнү чыгып отурат. Бирок мындан 4 күн мурун, 3 күн мурун бабаларды эскерүү тарых күнү деген бир жаңы майрам кирди. Ошол майрамдын орду тууралуу деги эле тарыхтын учурдагы аброю тууралуу биз кыргызстануучу тарыхчы Бакдөөлөт фондунун башчысы, мүдүрү, президенти дейин, Мелис Мураталиев мырза менен баарлашабыз. Ассаламу алейкум, студияга кош келиңиз. Рахмат. Мелис мырза, ушул эмне майрам бул? Эмне майрам, мен түшүнбөй калдым. Себеби мындай алмаш шашанчы ачканда үркүндү кошуп, анан кийин репрессияны кошуп, ошол эле учурда бир Советтер Союзунан репрессияга кабылгандарды кошуп, бирок Путиндин катышуусу менен бир эстеликтерди ачып, мен мындай түшүнбөй калгам да ошол майрамдын башталышын. Мен мисалы жеке менин пикиримде бул майрам бир саясий кадам катары кабылданды да, эң биринчиден. Себеби ошол Орусия менен болгон мамилени дагы бир ирет бекемдөө, же болбосо ошол мамилелердин алыстабашына бир кепилдик бере турган бир майрам түрүндөгү бир кадам болду да. Себеби баягы биздин түпкү орус менен кыргыздын ортосундагы тамырлаш болгон бир окуя болгон да, революция. Ошонун баягы баары бир кандайдыр бир деңгээлде бизге тиешеси бар, тарыхый тиешеси. Албетте. Анан ошондон алыстабаш үчүн бирок эле кайра эле ошол баягы империялык таасирден чыгып, өз алдынчалуулукту көрсөтүү максатында анын негизинде, ошол майрамдын негизинде ага коштуруп, жалпы эле өзүбүздүн тарыхый баягы кандай окуяларды кошуп туруп, ошол эле үркүн маселеси, андан башка дагы ошо тарыхый окуяларды ошол негизинде бар чогултуп туруп эле, анан жалпылап туруп эле тарых жана ата бабаларды эскерүү деген бул мындай караганда саясий өңүттөн жакшы эле кадам, дурус эле кадам деп кабылдаса болот да. Бирок албетте, мисалы 16-жылкы окуяларга караганда ал башка маселе. Анын даталары да башка болчу. Жалпысынан тарых деп майрамдалат деген мындай дүйнөдө жок эле да негизи. Биз өзүбүз майрамга өтө жакынбыз да. Жок, сиз өзүңүз айтып аткандай мындай стратегиялык майрам, орустар Орусия менен мындай бекем бекем болбосо да мамилени алсатпаш үчүн. Бирок бир ошол эле учурда ошо Орус империясынан үрккөнбүз да биз. Ошону баса белгилеп, анан кийин Совет империясынан репрессияга кабылгандарды баса белгилеп анан. Бул жерде баягы эки режимдин ордун так аныктоодо болот ба? Мисалы 16-жыл бул Советтик Союз эмес, Советтер Союзу эмес. Мен репрессияны айтып атам, 37-жылда. Жок, репрессия, бирок репрессия бул жалпы СССРдин трагедиясы. Аны да унутпаш керек. Анын да ордун бекемдеп атат дагы, бирок ошол эле менен ошонун катарында эле баары бир деле ошол жалпы тарыхыбыз бир деген маанайда кайра эле алыс кете албайбыз. Тарыхыбыз кааласаң да каалабасаң да баары бир киндиктешпиз деген маанайда да. Мен түшүнүм. Эми бирок тарых деген маселе өзү өтө кенен түшүнөт. Биз азыр мисалы ушул майрамды ушул эки окуяга, эки датага эле байланбастан ар жакта дагы улантысы кетип атпайбы? Ата бабаларды эскерүү деген. Бул демек кыргыз элинин өзүнүн тегине болгон көңүл буруусу деп мен түшүнөм. Бул жагындагы талдай келгенде мунун аркасынан дагы эгерде мамлекеттик саясат туура иштесе, анда илим билим тармагында дагы, маданият тармагында дагы ушул эле майрамды шылтоолоп бир топ маселени кайра көтөрсө болмок негизи. Эгер мамлекеттик саясатта орду тапса. Көтөрүүнүн кажети барбы? Тарыхты мындай кайра казып чыгуунун. Жок, эми кандай десем, кайра казып чыгуу деле эмес. Тарыхка илим катары көңүл буруу зарыл. Жалгыз илим катары, бирок саясатка аралаштырбастан. Жок. Жалгыз гана илим эмес. Себеби мына саясаттын өзү дагы илимге негизделет да. Тарыхты кээ бир окумуштуулардын айтымында илимдердин атасы тарых деп айтылат. Себеби илимдердин өзүнүн кандай жаралып, каерде жаралып, эмне себеп, эмне түрткүдөн улам кайсы илим кандай тармакты алып, өнүгүп, эмне жыйынтык жемиш берип атканынын өзү тарыхтаксыздык деп атпайбы? Ошол өңүттөн караганда тарых илимдердин атасы деген дагы бир ушундай бир пикир бар. Мен мисалы ошого көбүрөөк маани берем. Анан жөн эле мисалы элдик мындай бир түшүнүктөр бар да, баягы макал дейбизби, же бир мындай учкул ойлор бар. Мисалы кыргыз айтат, өткөнүн билбеген келечекке жол таппайт дейт. Тарых болбой эл болбойт дейт. Мисалы
ушул эки макалга эле таянсак, бул жерде философия да жатат, бул жерде түпкүлүктүү сенин ордуң, жашоодогу, дүйнөдөгү ордуң дагы ушуга жараша болот. Анан албетте келечекке карата бет алган багытың тарыхка байланыштуу болот, сөзсүз түрдө. Эгерде тарыхты эске албай туруп, келечекке камыра берсең, келечекте кайда барып такаларыңды, туңгуюкабы же чындап эле жаркын келечекпи, бул опурталдуу нерсе. Өтө кыйын, себеби тарых деген бул сенин, эгерде улуттук деңгээлде алсак, эл катары калыптанышыңдын, сенин турмуштук басып өткөн жолуң, тарыхый жолуң, ошол тарыхый жолдо сен башыңдан эмнени кечтиң, эмне кыйынчылык, эмне кырдаал, эмне жагдай өттү, кандай жетишкендик, ийгиликтер болду, ошол ийгиликтер сага эмне жемиш алып келди, ошол өсүүгө, өнүгүүгө өбөлгө болдубу же тескерисинче кайра чалынууга себеп болдубу деген нерсенин баарын тарыхтан гана иликтейбиз. Биз тарыхты бүгүн баягы орусча айтканда историография же болбосо жылнама түрүндө гана карап калдык да. Өзгөчө мына билим берүү системасында тарых сабагын бизде мындай сандардын, жылдардын эсеби катары гана мындай статистикалык бир ыкма менен өтүлүп калдыбы. Бул тилекке каршы мисалы баланча жылы мындай болгон, түкүнчө жылы мындай болду, 100 жыл мурун, 500 жыл мурун, 1000 жылдан бери бул тигил деген ал баягы тарыхый өңүттө сенин көлөмүң эмес, узактыгын балким бир аралыкты белгилеп атса, бирок эң негизгиси тарыхтан сабак алуу керек да. Ушу сабак алуу тууралуу биз жана мектептерде айтып атпайсызбы, бирок мектепти кой, бирок мына учурдагы коомубуз, прогрессивдүү коомубуз, анын көч башында турган балким саясий топтор ушул тарыхка кайдыгер мамиле жасап, кыргыз тарыхына кайдыгер мамиле жасап, анан кыргыз тарыхынан сиз айткандай сабак албай аткандай бир сезим калтырат да мага. Туура айтасың, бул жакшы маселени козгодуң. Менин пикиримде азыр биз тарыхтан сабак алып, мындай мамлекеттик саясий өңөттөн айтканда, тарыхтан сабак ала элекпиз. Эски тарыхтан да, жаңы тарыхтан да. Маселе анда эмес, эски жаңы. Негизи эле басып өткөн жолубуздан сабак албай элебиз. Мына акыркы 30 жылдык басып өткөн жолубуз эгемендүү Кыргыз Республикасынын басып өткөн жолунда бул деле тарыхта. Кечеки Албетте, албетте. Ошондон да сабак ала алганды үйрөнө албай атабыз. Ал эми андан мурунку биздин тиги тарыхый эс тутумубузда калган же канчалык деңгээлде калган ал башка маселе, бирок басып өткөн жолубузду аны деле ойлоп да койгон жокпуз. Мен жөнөкөй бир мисал айтайын. Мен өзүм жана кыргыз таануу деген бир окуу программабыз бар биздин Бактөрөт коомдо. Ошондо тематика боюнча ошо тарых темасына арналган бир жакшы кызыктуу лекция бар. Кыргыздардын окутулбаган тарыхы деген. Себеби биринчи маселе, мен бир аз тарыхка кенен токтотойм. Биринчи маселе, бизде расмий билим берүү системасына программа катары киргизилген маалыматтардын жыйындысынан улам биз программа түзгөнбүз, тарых сабагын. Ага таянганда биздин тарыхыбыз биздин заманга чейин 201-жылдан бери келип атат. Биз ошондон берки мезгилдеги мөөнөттөрдөгү ошондо дагы толук эмес, мындай жарк эткен бир белгилүү даталарга байланыштуу кыргыздын тарыхын окуп, ушундай болгон экен, тигиндей болгон экен деп ошону дагы мындай бир таасирдүү кылып, ошону менен сыймык жарата тургандай, ошондон сабак ала тургандай дагы бере элекпиз. Бул бир маселе. Окутулбаган тарых дегенде андан нар жагында көмүскө же билине элек, же болбосо азыр өтө көп илимдин жетишкендиги менен көп маалыматтар аныкталып атат кыргызга тиешелүү. Бирок аны жалпы ушу тарых илими, билим системасында анын орду азыр табыла элек. Себептер көп. Мисалы үчүн окутулбаган тарых деген бир окуя барбы, же эмне барбы? Көмүскө да көп нерсе бар. Мен мисалы жөнөкөй нерсе айтайын. Жанагы расмий бизге белгилүү темалардан айтайын. Бир нерсе, бир саясий өңүткө келгендечи, мен мындай бир аз саясаттан баштайын. Мен баягы коомдук иштерде аралашканда кээде саясий окуяларга да аралашып кетесиң да, баягы атайын эмес, багыттуу эмес, бирок бир шарттарга байланыштуу. Анан мисалы мен көп саясатчылар менен маектешкенде бир суроо берем. Биз мына кыргыз байыркы эл, биз дейбиз, көп нерсе айтабыз. Деги эле ага таянбаган күндө да кошуна мамлекеттер бар. Мурунку СССРдин курамындагы мамлекеттердин кээ бирлери алдыга озуп кетти, өзүнүн бир мамлекеттүүлүгүн бекемдеп, мындай бир тартипке, иретке келгендей сезилет да, жок дегенде сыртынан караганда биз үчүн. Биз андай болбой атабыз. Эмне себептен дегенде, эмне үчүн биз мамлекеттүүлүгүбүздү улам нары калчап, бери калчап бир бирдиктүү, бир багыттуу, бир
мамлекет Нукка түшө албай түзүм атабыз. менен өнүгө албай атабыз, нукка түшө албай атабыз да. Дээрлик көпчүлүк мындай пикирди айтат. Биз эми баягы тарых бүктөмүндө мамлекет куруу тажрыйбабыз жоктугунан дейт. Аргасыздан дейт. Башка эчак мамлекет куруп өнүгүп, ал жактан жемишке жетип, мындай бир үзүрүн көргөн мамлекеттердин саясий тутумдарын, мамлекеттик түзүлүштөрүн, өнүгүү жолдорун аркасынан алышыбыз керек. Болбосо, биз өзүбүз жаңы бирдеме ойлоп таап, кайра өнүгүү жолуна түшүп, бул мүмкүн эмес деген бир тыянактоо бар. Ойлоп табуунун эмне кажети бар? Бул велосипед ойлоп тапкан эле бара бар. Мына ошол негизге такап атышат. Велосипед ойлоп табуунун кереги жок, даяр нерсени алыш керек. Бирок ошол эле жакынкы тарыхта 30 жылда ал жокпой койду да Кыргызга. Биз Швейцария боло алган жокпуз, Малайзия боло алган жокпуз, Сингапур боло жаздадык. Жана башка бирөөнү тууроо да. Же болбосо ошол эле парламенттер, президенттик болду, баары жукпай койду. Маселе анда эмес. Маселе мамлекет куруу тажрыйба жоктугунда дейт. Биз өзүбүз ошол стереотиптерге ишенип калганбыз. Мисалы тарыхка кайрылсак, мен мына ушул бир аргумент катары, жүйө катары айтам мен. Дүйнөлүк окумуштуулардын билдирүүсүндө адамзаттын тарыхында ар кайсы доордо, ар кайсы аймак же болбосо континенттерде көптөгөн империялар курулган. Империя деген бул мамлекет эмес. Мамлекет бирок жөнөкөй мамлекет. Бул бир күчтүү мамлекет алсыз мамлекеттерди өзүнө каратып, өзүнүн үстөмдүгүн тургузган. Демек, супер мамлекет колония. Колонияларды багынткан. Мына ошондой империялардын тизмеги аныкталып, бизге илимге анык болгону 200дөн ашыгыраак экен тарыхта. Ошол тизмекте бул аз эле негизи. Адамзаттын тарыхында. Эмне деген улут элдер жашайт, эмне деген мамлекеттер, бирок ошонун ар кайсы мезгил доорлордо, ар кайсы аймактарда 200дөн ашык империялар тизмектелген. Ошонун катарында эки жолу биз орун алып атабыз. Кыргыздар. Осмон жана Совет. Осмон бизге тиешеси жок. Совет дагы бизге тиешеси жок. Биз кыргыздар өзүбүзгө. Бул энисейлик кыргыздардын каганаты. Жана 200 тизменин ичинде бар ошол. Бар ошол. 711-жылы Барсбекти түрктөр талкалап өлтүрүп атышпайбы? Ошондо биз каганатыбызды жоготуп алдык. Анын түптөлүшү 697-96 жылдары, мындай орто так эсеби жок, бирок ошондо башталган. Кыска өмүрү, бирок каганат түптөлгөн. Каганат деген сөз бул жалгыз кыргыз өзүнүн мамлекетин түптөгөн эмес. Бул коңшу башка элдерди да курамына караткан конгломерат. Аны басып алуу, сүйлөшүү Геванда эмес, бирок бийлик кыргызда болгон, Барсбекте болгон. Түрк каганатын эки тарапка бөлгөн, чыгыш батыш каганатын. Бул биринчиси. Экинчиси 840-жылы уйгур кагандыгын талкалап, кыргыздар боштондук үчүн күрөш жүргүзүп, себеби кыргыздар уйгурдун каганын карамында кылып калганда. Демек бизди багынты болгон. Анан боштондук үчүн 20 жыл согушуп, 820-жылдан 840-жылга. Анан өзүнүн мамлекетин түптөйт. Эгемендигин, азаттыгына жетет. Эч кимди каратпайт. Бирок андан кийин барып отуруп, ал өзүнүн аймагы, кыргыз мамлекетинин аймагы ушунча кеңейет дагы, тарых барактарында көп карталар бар. Мисалы Германиянын булактарында, түрктөрдүн, ошол эле орустардын, Кытай булактарында ошол мезгилге таандык биздин карталарды карасак, Кыргыз империясы, Кыргыздын рейх дейт, Кыргыз давлети дейт, орустар Кыргызское великодержавие дейт. Кыргызча улуу кыргыз дөөлөтү деп айтабыз. Анын аймагы өтө чоң аймакты чапчыйт. Бул дегениңиз биздин мамлекет куруу тажрыйбабыз бар. Бар да, албетте. Анан аны эчке албайт. Анан мен мисал келтиргеним, мисалы ошол улуу кыргыз дөөлөтүнүн бир артыкчылыгы бар. Бар да. Бул эми абройлуу окумуштуу. Ал айтып атат, ал тарых илиминде, ошо өзгөчө мына Азия континентин изилдеп атканда, ошол кыргыздын ушул доордогу мамлекет куруусуна өзгөчө баа берип туруп, аны өзүнчө термин киргизип бекемдеп атат. Кыргызское великодержавие деп. Улуу дөөлөт деген сөз да, кыргызча которгондо. Болбосо великодержавие деп. Ушул аймакта орто кылымдарда андан мурун, андан кийин көптөгөн империялар курулган. Хазар, Булкар, Түргөш, Уйгур, Түрк жана башка депчи. Ошол эле монгол. Алардын баары жөн эле империя деп аталат, бирок великодержавие деп аталган эмес, бир гана кыргыздарга. Себеби бул этноним дейт. Полиэтнонимге айланган дейт. Ал деген күч менен баш ийдирип, же болбосо кан төгүү, басып алуу жолу менен, тынчтык жолу менен кеңейген дейт. Кантип дейсиңби? Кыргыздын мамлекет куруу үлгүлүгү менен башка коңшу тектеш элдер өз ыктыяры менен кыргыз деген этнонимин өзүнүн атына кошубай чыккан. Мисалы уйгур кыргыздары, Булкар кыргыздары, Хазар кыргыздары деген сыяктуу.
муну эмнеден кабар берип атат? Бул деген мамлекет куруудагы ушундай тартипти, үлгүлүктү көрсөткөн, адилеттик калыстыкты. Башкаларга бул дүң даң этип кетти да, мындай жакшы кабар кетти дагы, дүйнө суктанып атканда, коңшу элдер тамыры теги бир болгондон кийин өздөрүн биз да кыргызбыз деп өз ыктыяры менен кыргыз деген этнонимди кабыл алып атышат. Сырткы дүйнөгө, көчмөн цивилизациясынан сырткары турган дүйнөгө, ошол эле Кытай, Араб жана башка дүйнөлөргө мунун баары кыргыз дөөлөтү болуп калыптанган. Бирок кыргыз эч кимди басып алган эмес. Анан эң кызыгы Кытай булактарында эскерилип атат. Сун династиясында. Ошол мезгилде кыргыз дөөлөтүнүн убагында кыргыз бийлигинде орнотулган тартиби ушундай керемет болгон, баарына үлгү тутулган дейт. Анан 3 нерсе, 3 күнөө же эспе же мындай 3 туура эмес бир иштер чоң жаза, өлүм жазасы менен жазаланган дейт. Кайсы 3 нерсе? Эң биринчи уурулук дейт. Бирөөнүн мүлкүн уурдасаң, өлүм жазасы. Экинчи эки сөздүүлүк дейт. Калп ушак сүйлөсөң, өлүм жазасы. Үчүнчү чыккынчылык. Өлүм жазасы ошол адамдын башы кыйылган экен дагы, бирок аны менен токтобостон, ошол кыйылган баш сөөктү ошол күнөө кетирген адамдын жана башы кыйылып атпайбы, ошонун атасынын мойнуна илишкен. Ох. Себеби бул жерде этикалык тийбизби? Биз бул жерде баягы орусча айтканда мораль, нравственность деген авир же болбосо намыс деген маселеге келгенде, бул туура эмес ишке, кылмышка баргандын себепкери ким? Ал адам өзү эмес. Ал кылмыш жасады, ал жазаланды, ал өмүрү кыйылды. Бирок себепкери ошо балага туура нук көрсөтүп, тартипти түшүндүрбөй, тарбия бере албаган атасынын мойнунда деп туруп, мойнуна ошол баш сөөгүн илип койгон экен. Бул эмне деген? Эми бул тарыхый мисалды бүгүн мисал кылып келтирсең, аны түз мааниде кабыл алып атышпайбы? Эмне биз бүгүн ушундай кылмышкерлердин башын кыйып туруп атасынын мойнуна илебизби дейт да. Эгер ошол өңүттөн карасак, анда биз жыргабайбыз. Бул туура эмес. Караңгычылык. Маселе тарыхтан кантип сабак алат? Ошол жердеги философияны тутуnuш керек да. Эмне себептен атасын жазалап атат мойнуна илип? Себеби маселе адамдын туура эмес ишке баруусу, коомчулукка зыян келтирүүсүнүн бирден бир себепкери туура эмес тарбиядан. Тарбия, агартуу, билим. Агартуу, билим, тарбия маселеси биринчи орунда болуш керек деген сөз. Бүгүн биз ошондон сабак ала турган болсок, тарыхтан, анда бүгүн мамлекеттик саясаттын туу чокусуна тарбия менен билим берүү системасын тугулуп көтөрүшүбүз керек. Себеби мамлекет эң ириде элдин жашоосунун өркүндөшүн камсыз кылыш керек. Тынчтыгын, азаттыгын, коопсуздугун, бирок эң ириде мамлекеттин өнүгүшүн. Мамлекет деген эл да. Эл деген адам. Демек, адамдык ресурстун өнүгүшүнө шарт түзүш керек. Адамдык ресурсту калптай турган эки өзөктүү тармак. Бул билим берүү менен маданият. Эми бүгүнкү мамлекеттик саясатка көңүл буралы. Өкө тең аксап турган мезгил. Мамлекеттик саясатта ушул эки тармак, маданият менен билим тармагы адамдын аң сезимин калыптай турган, адамды өстүрө турган, негиз бере турган. Ушул эки тармак дотацияда турат. Бюджет бекилип атканда 1-2 тыйын калса берилет, калбаса жок. Туура. Маани берилбейт. Ушул эки тармактын өркүндөшүнө, анын өнүгүүсүнө программа иштеп, аны иштетүү деген ойдо да жок. Өлбө жаным өлбө деп ошол эки тармак күнүмдүк утурумдук тирилигин жөнгө салсын деген гана бюджет бөлүнөт. Мисалы айлыгы, имараты, свети, суусу жана башка деген жөнөкөй. Бул өнүгүүгө алып келбейт. Анан ушундай саясаттан улам биз эмне үчүн таң калабыз? Биздин жогорку деңгээлдеги бийликтеги адамдар же сөз окуй албайт, же сүйлөй албайт, же пикирин билдире албайт, же болбосо биздин мамлекеттин жүзү болуп тышкы саясатта чыгып биздин коомдун күзгүсү да болгон эле. Коомдун күзгүсү. Андан бирден бир себепкер ошол жанагы эки тармак болот. Туура. Демек, мына тарыхтан сабак албаганыбыздын. Тарыхтагы сабак десе эле мага эсиме баягы чокой кирет да. Сынган кылычтагычы. Мындай бийликке келгендердинчи. Бул кандай? Керек ошол. Бул эми кечеки эле тарых. Бул эми биринчиден бул жерде бийликке баруу, бийликке кандай жол менен келген, бул инсанга байланыштуу. Бул жалпы элге эмес. Бул инсанга байланыштуу. Эгерде бийликке ошол башынан ошол багыттуу жолдо
ошол деңгээлдеги ой жүгүртүү, ошол деңгээлдеги тажрыйба менен, мисалы өзү табигый баягы бийликтин да өзүнүн кандай десек бир кадам этаптары бар да. Мисалы уруулук деңгээлден эми ал кезде эске алсак, бир тукумдан башталып урук, анан уруу, анан канат, анан баш бий деп туруп, анан эгер элдин башына хан болуп келе турган бардык институттарды басып өтсө, ал багыттуу болот, ага чокойдун кажети жок. Бул тарыхый романда эмнеден белгилеп атат? Кабар эмнеден белгилеп атат? Себеби бул киши ойдо жок жерден. ооба, көчөдө мал кайтарып жүргөн жеринен. Эми мындайча айтканда, ойдо жок жерден буга дөөлөт келип атат да башына. Адам бул турмушунда ысык суукка күйүп, өйдө төмөндү көрбөстөн келип туруп ушундай дөөлөт башына конуп атканда, бирок ички дарамети бар кайсы бир деңгээлде. Ички бир адамдык сыпаттары бир келишет мүмкүн. Бирок ошондо дагы адам деген баягы адам деген жылкы мүнөз да. Бир жакшылыкка бат эле көнөт, жамандыкка деле көтөрө берет. Жакшылыкты да баягы эсирип кетпесин деп, ошон үчүн жанагы чокойду бул анын баягы өткөн турмушун, өткөн чагын эстетип, анын баягы өйдөсүн менменсинбей, баягы кайдан чыктың элең, сен өзүң ким элең деген нерсени эскерүү максатында. Эки суроом калыптыр, кыска 1 мүнөт убактым бар экен. Тарых кайталанабы? Кайталанат. Тарых кайталанат. Тарых себеби өзү жашоо, мисалы жыл мезгилин карасак, табигый мыйзамга баш ийет. Табиятта 4 мезгил кайталанып турбайбы? Бирок улам кийинкиси улам бир тепкичке, улам бир жаңылануу, улам бир толуктоо менен. Адамзаттын жашоосу, элдин жашоосу тажрыйба топтоо менен ошол баскычтар улам бийиктеш керек. Эгер бийиктей албасак, анда маселе элдин деңгээлинде, дүйнө таанымында, дүйнө кабылдоосунда. Мен азыр тил угам, бирок бул суроону бербесем да болбойт. Биздин учурдагы тарыхтын калыптануусуна жалгыз гана Кыргыз мамлекетинин эмес, чет жактан келген мамлекеттердин дагы, чет күчтөрдүн дагы бир күчү бар да. Бул жанагы таасири бар. Бул 9-майда айтабызбы? Бул болсо Түркиядан келген кандайдыр бир бизге куюлар болобу, же болбосо бул Кытайдан келген бир каражаттар болобу? Ушул Кыргыздын тарыхына чет жактык элдер, мамлекеттер, башка күчтөр кийлигишүүсү кооптуу эмеспи? Мен бир аз аныктап алайын. Тарыхка дегенде эмнени мисал келтирип атасың? Тарых илиминеби же моу окуянын жүрүшүнө? Жок, тарых илимге. Илимге. Ошол эле Улуу Ата Мекендик согуштун орду тууралуу мисалы үчүн Орусиянын тарых илимине болгондо мындай. Бул жерде бул эң жакшы суроо. Биз мисалы мен мындай пикирдеримде ушул боюнча 1 мүнөт өтө татаал нерсе. Биз тарыхты иликтегенде сырткы булактарга таянуу керек. Бирок сырткы булактарда көрсөтүлгөн тарыхты ошол боюнча, ошол калыбы менен кабыл алып туруп, ушуга таянганыбыз бул адашуу. Себеби ички булак менен ал төптүккө келмейинче сырткы булак, сырткы сүрөттөмө, сырткы баа ал толук кандуулукту бербейт, көрсөтпөйт. Себеби башка элдин мүнөзү, маданияты, кабылдоосу, философиясы биздин ички маданиятыбызды, ички ой жүгүртүүбүздү, дүйнө таанымыбызды түшүнбөй туруп, сыртынан бир таңулап койгон сыяктуу. Таңулап эмес, сыртынан көргөн көрүнүштү гана сүрөттөп туруп, ошондон өздөрү тыянак чыгарат. Эмне себептен ушул окуя, эмне себептен ушул көрүнүштүн түпкү маңызын ички булак гана аныктай алат. Маселе ушунда. Экөө келишкенде гана толук кандуу сүрөт көрүнөт. Экөө келишпесе, анда биз адашууга кептелебиз. Чоң рахмат. Мелис агай, сиз экөөбүзгө 30 мүнөт жетпейт экен бул бери жагы эле. Мен дагы чакыралык студиябызга бир кененирээк маекке. Бүгүн биринчи эфир болгон соң ушундай кыска маектерди алып атабыз. Кыргыз таануучу Бакдөлөт фондунун президенти Мелис Мураталиев бизде мейманда болду. Бирок тарыхчылар гана жазбастан, тарыхты биздин жарандарыбыз да жазат. Учурда сиз экөө сүйлөшүп жаткан учурда дагы бирөө кыргыз тарыхын өркүндөтүп жазып аткан сыяктуу. Алардын бири Эркин Адылов деген биздин Кыргыздын чыгаан уулу быйыл 100 дүйнөнүн эң бир мындай интрига жаратуучу жаратмандарына катарына кириптир. Бул дүйнөдөгү белгилүү Бехавокс уюмунун генералдык директору жана негиздөөчүсү Нью-Йорктогу Bloomberg агенттигине берген интервьюсуна көңүл бурат экенбиз. Сиз менен мен коштошом.
I get what the product is essentially. Мен сиздин компанияңыздын кандай иштерин болжол менен түшүнөм. Doing, everyone wants to know what. Бирок сиз андан кандайча киреше алганыңызды билгим келет. How do companies actually use it to make money? Биздин кардарлар өнөктөштөрү менен баарлашуу, электрондук почта жана видео чалуулар аркылуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүшөт. Кээде кардардын так эмнени каалагандыгын, эмнени саткысы же сатып алгысы келерин түшүнүү өтө кыйын болот. Биздин программалык камсыздоо бул маалыматтарды сактайт жана аларды дайыма жаңыртып турат. Бул биздин кардарларга ушул маалыматтын бардыгын сактоону жеңилдетет. Кардарыңыздын чындыгында эмнени кааларын түшүнүү ыңгайлуу болуп калат. But more importantly, you are able to capture 100% of what your customers really want to do with you as a firm. How do you not run into? Жеке жашоону кантип коргойсуз? Иш берүүчү өз кызматкерлеринин реалдуу убакыт режиминде кирүүгө мүмкүнчүлүк алганда бир нерсеси жакпай калса, ушундай окуялар сот процесстерине алып келиши мүмкүн. Туурабы? Ооба, бул курч кылычтын бир түрү. Чындыгында биздин компания коопсуз эмгек шарттарын камсыз кылууга умтулат. Айрыкча биздин убакта сексуалдык кысым көрсөтүү, рекетчилик жана башка биз бул суроону маанилүү деп эсептейбиз. Жумуш чөйрөсүнүн маанилүү бөлүгү болуп калган заманбап санариптик дүйнөнү жакшыраак түшүнүү үчүн коом өнүгүшү керек деп ойлойбуз. Башкача айтканда, ашканада бири-бирибиз жөнүндө жаман сөз айтсак, ага эч ким чыдабайт эле. Бирок биз интернет байланышка бирдей чараларды колдонбойбуз. SoftBank компаниясынын сизге кылган $100 миллион салымы жөнүндө сүйлөшөлү. Бул көп акча. Алар менен эмне кыласыз? $100 million is a lot of money. What are you going to do with it? Ооба, мен жакында ушул темага тамашалап, бул менин компаниянын негиздөөчүсү катары жеке сыйлыгым деп айткам. Чындыгында, биздин компания абдан көп киреше алып келет жана биз бул акчаны ысырап кылбайбыз. Биз акчаны кылдаттык менен инвестициялайбыз. Эки негизги нерсеге, кардарларга жана биздин продуктка. Биз өзүбүздүн өркүндөшүүбүздү каалайбыз. Ошондой эле эл аралык компаниялар тарабынан бизге чоң суроо талап бар. Башкача айтканда, тил тоскоолунан улам көйгөйлөр пайда болушу мүмкүн. Бардык нюанстарды түшүнүшүбүз керек. Сиз айткандай, сиз кирешелүү компаниясыз. Бир нече жылдан бери рынокто жүрөсүз. Эмнеге SoftBank сыяктуу компаниясынан акча алдыңыз? Бул жөн гана СМИнин таасири окшойт. Жаман жаңылык жакшы кабарга караганда тезирээк жүрөт. Биздин компаниянын рыногу 120 миллиардга жеткенде баары башкача сүйлөшөт деп үмүттөнөбүз. Бирок жаман кабар адамдарга биринчи кезекте жетет. Биз SoftBankты изилдегенде биринчи кезекте аны кардар катары кабыл алганбыз. Биздин компаниянын максаты бардык байланыш каналдарын уюштуруу жана кардарлар үчүн аны ыңгайлуу кылуу. Биз муну бүткүл планета боюнча жасагыбыз келет. Анча-мынча бюджет менен жасоого болбойт. Биздин максатка ишенген күчтүү өнөктөштөрүбүз болушу керек. Бизге SoftBank ушундайча жардам берди. Сиз 5 жылдан кийин компанияңыздын баасы $20 миллион жетет деп айткансыз. Бул үчүн рынокто кандай шарттар болушу керек? Азыркыдай эмес. Дагы 5 жыл рынокто болобуз деп жана компанияга суроо талап чоң болот деп ишенебиз. Бизде чоң киреше, көптөгөн кардарлар жана ар кандай кызматтар бар. Биз абдан тез өсөбүз. And what other role beyond just SoftBank сыяктуу ири компания чоң акчадан башка эмне сунуш кыла алат? Ал сиздин максатыңызга жетүүгө жардам бере алабы? Япония биздин башкы максатыбыз. Өткөн жылы биз бул өлкөнүн эки таасирдүү банкы менен келишим түзгөнбүз. Ошондой эле Япониядан суроо талап өсүп жаткандыгын жана SoftBanktын Япония менен байланышы абдан жакшы экендигин байкап жатабыз. Япония күчтүү экономикасы бар өлкө жана биз Азияда суроо талап көп экендигин байкадык. SoftBank биз үчүн ушул рынокты ачып беришет деп үмүттөнөбүз. Кечтин кезекчиси Эркин Рыскулбеков. Эркин Адылов өңдөнгөн дүйнөдөгү белгилүү Google, Microsoft жана башка уюмдарда иштеп жаткан кыргыздын улан кыздары биздин келечек тарыхыбыз мындан дагы жаркын болооруна үмүт берет. Анан алардын бири мына жакында эле Facebook
тобуна ишке кирген Лондонго мына кетем деп даярданып турган Чолпон Абдыжапарова бүгүнкү студиябыздын мейманы. Чолпон, саламатсызбы? Саламатсызбы. Мен сиздей инсандарды көргөндө мындай өзгөчө толкунданам да, бар экен да бизде бир мындай туннелдин алыс жагында бир жарык бар экен деп. Кантип Facebook'ка орношуп калдыңыз? Facebook'ка орношуу оюм мага студент кезинде эле келген. Мен университет окуп жатканда Канадада 1,5 жыл окугам. Ошол жерде Ватерлоо университетинде окуп жатканда менен чогуу окугандар Мындай алмашуу программасы менен барасыз да? Жарым жылга баргам. Ошо Ватерлоо университети бул топ 14 дейм, 15 университетке кирет дүйнө боюнча. Анан ошол жерде менен окугандар семестрдин аягында стажировка издеп башташты да. Анан Facebook, Google, Amazon дешет. Анан мен таң калып, бул компанияларда иштеше да болот турбайбы деп ошондо түшүнгөм. Себеби ал жерде бир кыз айтканда, мени Google Нью-Йорк чакырды, бирок мен Парижде чакырышса барам. Аябай таң калышты да. Жигитин да ошо чыкса. Да, жигит мага аябай таң калыштуу болгон да, алар үчүн ошондой нормальный экен да. Анан ошондон кийин башыма ошол урук сөйлөп калыптыр. Андан кийин Кыргызстанга келдим, университет бүткөндөн кийин. Бирок ушундай чоң компанияга бардым. Бул жакта кайсы университет бүттүңүз? Бул жерде Ататүрк университетинде 1,5 жыл окугам, бирок бүтүрбөй эле Турцияга окуганы кетип калгам. Өзен университети деген университет бар. Ошол жерде компьютерный инженериясын окугам. Ошо анан сагынып кетип Кыргызстанга келдим. Билгисаяр мухендистиги. Да, билгисаяр мухендистиги, да. Андан кийин бул жерге келип иштеп, бирок ошондой компанияларга барарымды билчүмүн. Анан былтыр биздин мекендешибиз Тилек Мамутов ошо Кыргызстандагы инженерлерге жардам берип. Google'дагы Тилек. Да, Тилек Мамутов биз билген. Анан ушундай Кыргызстандагы жакшы программисттерге чоң компанияларга өткөнгө жардам берем деп жаздым, пост мен сразу жаздым. Анан заявкамды бергенде өтүп калдым. Ошентип былтыртан баштап даярдандык. Мен Тилек башында эле соглашение жазганда сураган кайсы компанияга иштегим келет депчи. Анан көп ойлондум, себеби жакшы компаниялар толуп тура. Facebook, Google, Amazon, Apple да. Анан менин эмки ишим продуктка иштегим келди да. Кайсы продуктка мен бекер иштей алам, иштегим келет. Ошондо ойлонсом Facebook, Instagram, WhatsApp баары Facebook'ту экен. Анан биринчи место Facebook болду. Андан кийин Google, анан Apple болду. Ошентип сразу эле Facebook өтүп кеттим. Чолпон, мындай жеңиште сиз үчүн билбейм, мен үчүн бул чоң жеңиш. Анан ушу жеңиштин аркасында бир нече жеңилүү жатат да. Бир жерге жумушка орношуунун алдында дагы 30-40 резюмеңди таштайсың деген бир имиш бар го. Сизде болдубу ошондой? Же биринчи какка эшигиңиз эле ачылып кеттиби? Жок, негизи мен аябай коркчумун ошондой жеңилиштенчи. Абдан коркуп, ошо 1 жылдан көп даярдана бердим да. Мен точно коркуп эле даярдана бердим. Бирок бир компанияда бергенде резюмем даже өткөн даже жок, резюме даже да өткөн жок. Дагы бир компаниядан интервьюларды экинчи интервьюдөн кийин өтпөй калдым окшойт. Андан кийин ошо Facebook, Google экөөнү чогуу баштадым. Бирок биринчи эки компанияны мен билчүмүн, ал жака анча деле баргым келчү эмес, просто тренировка кылыш үчүн Facebook, Google'дун астында бергем. Бирок өткөн жокмун. Бирок ойлочумун, аябай жаман болом, депрессия болом десем вообще болгон жокмун, типа. Биринчи жолу мен жашоомдо биринчи жолу бир жака ишке бергенде, даярданып бергенден кийин да ошондой өтпөй калганга мындай жаман боломго деп ойлогом, бирок вообще бирок ал тажрыйба да, ал тажрыйба. Да, мен негизи коркчумун, бирок эч нерсе эмес экен. Андан кийин ошо Facebook, Google экөөнү чогуу баштаттым. Бирок Facebook'ка дагы көп калагандыгым үчүн аны эртелеп койдум, эртерээк. Ой деген материалды болот турбайбы? Ойлогон нерсең сөзсүз түрдө. Да. Анан Google менен деле аякы он-сайт деп коет, эң аякы туруна жеттим. Бирок Facebook'тан уже он-сайт өтүп, алар мага иш бергендиги үчүн Google'дун заманын бүтүрбөш үчүн, потому что инженерлер сен менен 4 саат бою сүйлөшүшөт, алардын акчасы кетет, заман кетет, ошондон да убактысы кетет.
ошондуктан аларга жаздым, мен уже Facebook'tan иш алдым. Силердин да заманыңарды коротпой эле коеюн депчи. Эң сонун. Эми ушу Facebook тармагына кирип атасыз. Facebook'тун топтору көп да, Лондонда бар, мен билишимче, Мюнхенде жана башка жерлерде бар. Сиздердин Лондондогу топ Facebook-тун өзү менен иштешеби же анын башка колдонмалары менен жана сиз айткан продуктлар менен иштейсиздерби? Деги эле мындай жакынкы 6 айда сиздин алып бара турган ишиңиз кайсыл тармакта болот? Facebook Лондон бул Лондондун өзүнүн бир кеңсеси. Ал жерде быйыл 3000ден көп киши иштейт, 4000ге көбөйткүсү келип атат план боюнча. Кечирим сурайм, Facebook боюнча мен жалган айтпасам бир 50.000ден тегерегинде дүйнө боюнча 50.000 жұмысшылар ашык киши иштейт. Facebook кеңсесинде 3000ден көп киши иштейт. Лондонда. Лондонда, Facebook Лондон кеңсесинде. Ошол мен ал жерде позициям партнер инженер деп аталат. Өнөктөштүктөр боюнча инженер. Мен ошол командам кичинекей. Facebook-тун өнөктөштөрү менен. Facebook-тун ички өнөктөштөрү, анан тышкы өнөктөштөрү менен. Себеби Facebook өзүнчө бир продукт, WhatsApp өзүнчө бир продукт, Instagram өзүнчө, Oculus, Marketplace, ар кандай продукттар бар, биз билбеген дагы. Ошолордун ортосунда кесилишинде, эки продукттун кесилишинде иштеген инженерлер өнөктөш инженер деп аталат да. Ошондо же болбосо тышкы партнерлор, например, Facebook-ту башка бир продуктка интеграция кылуу, же ВКонтакте ошол. Да. Же болбосо, например, программисттердин жолугушууларында Facebook-тун бир жаңы продукттун же болбосо API-син айтып берүү. Же болбосо бир Facebook-тун кардарынын бир алардын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү, же болбосо кандайдыр бир көйгөйлөрүн чечүү. Ошондой инженерлер, булар ишкер инженер деп коюшат да, мындай идеяны берип, Facebook-тун продуктларын кандай дагы пайдалуу кыла алабыз деп ошону ойлоп, ошолорго код жазып, ошондой да. Бирок сиздин тандап алган кесиптигиңиз, мындай кесибиңиз компьютердик инженер деген кесип, мен билгенден мындай, балким бул стереотиптүү ой жүгүртүү, бирок көбүнчө мырзалар тандай турган кесип да. Анан сиз ошол стереотипти кантип аттап өттүңүз, ошол көрүнбөгөн жиптерди кантип аттап өттүңүз, анан учурда аркаңызда ошо жиптер турганын сезбей элесизби? Ооба, мен көп уккам. Ошондой программисттер, инженерлер көптөгөн балдар үчүн депчи, даже лицейде окуганда ошентип мен байкем инженер, анан кечинде иштейт, тиги бу деп, анан кыздардыкы эмес го деп башыма ойлочумун. Бирок мен абдан кызыктуу болгон да, мен программист болгонум. Мен школду бүткөндө ким болорун билчү эмесмин да. Жакшы окушум, бирок ким болорун билчү эмесмин. Ошондуктан медицинаны окуп. Мектепте лицейде бүттүңүз, түшүнүгүм боюнча түрк лицейине, Айчүрөктө. Жок, Чокпалда бүтүрдүм. Чокпалда. Анан бирок тилекке каршы ким болорун билчү эмесмин, себеби мен айылда жашагам, Чокталда айыл, Бишкекке бир жылда бир келсем келдим, келбесем жок да. Ошондуктан профессиялар жөнүндө эч ориентациям жок болчу да. Анан ошондуктан ким болорун билбей, там медицинаны окуп көрдүм, финансын окуп көрдүм, бизнес администрацияны окуп көрдүм. Ошентип 2 жыл өзүм издедим. Андан кийин бир күнү Роза Отунбаева ошондо бул эме болчу, биздин президент, аткаруучусу. 11-жыл экен. Да, ошондо биздин өлкөдө 21-кылымда инженерлер жана программисттер жетишсиз болуп атат деди. Ошондо папам экөөбүз жаңылыктарды көрүп атканбыз, сен программист болбойсуңбу дейт. Анан мен дагы эми жетишпей атса мен эле болоюн деп ошентип программист болдум. Эч бир даярдыгым жок болчу, представление, эч нерсе билбей эле, жөн эле программист болдум. Жакшы окурумду билчүмүн. Анан окуп кетет болушум керек деп эле ошентип эле программист. Үйдө компьютер бар беле жок дегенде? Ал убакытта үйдө лэптоп бар болчу. Бирок өзүмдүкү эмес болчу, үйдө бир лэптоп бар болчу да. Анан биринчи жолу сабакка барганда Java деген бар, язык программирования. Мен ошончолук алыс болчумун. Мен үчүн Java деген бул жанагы принцесс Java деген чай болчу да. Анан сабакка барсам, Java это язык программирования, ушуну үйрөнөбүз деп. Ошончолук алыс болчумун. Бирок аябай катуу окуп, анан өзүмдүн бөлүмүм 3-чү болуп бүтүрдүм. Көп балдар көп болчу. Биринчи окуган бала азыр биринчи бүтүргөн бала азыр Dropbox'та иштейт, Америкада, экинчи бүтүргөн азыр Google'да иштейт, Лондондо, анан мен 3-чү да, кыздардын арасында биринчи. Сонун. Бир айылдан иним келиптир, сүрөтчүгө тапшырам деп, же сүрөтчүгө тапшырып калгам, сиз айтсаңыз эстеп кеттим. Анан
Мен айттым да, Пикассону билесиңби десем, ой байке Пикассону менче жакшы билген киши жок дейт. И десем, мен андайды канча жолу отургуздук дейт, көрсө Пикассо деген картошканын сорту болот экен да. Анысы кандай сиз принцесса Ява десеңиз ошол окуя эсиме түштү. Сонун программисттин жумушу мындай сыртты көрбөгөн, ушу кайра эле стереотиптик ой жүгүртүү да, жалаң эле караңгы бөлмөдө монитор, эки монитордун маңдайына отуруп алып эле клавиатурада иштеп отурган жумуш деп аталат да. Ооба. Негизи ошондой ой бар, мындай очки тагынып алып, кофе алып алып дегенчи. Анан эч ким мен программистмин десем, ишенч эмес да, прямо эмне программ жазасыңбы код депчи, ошо. Анан айтам, чын эле жазам, код жазам депчи. Бирок азыр программирование ошончолук мындай популярный болуп баштады, көптөгөн вакансиялар бар, ошондуктан ар кандай кишилер программированияга киргендиги үчүн азыр программисттин мындай картинасы өзгөрдү да. Может, мурун ошондой болчу, бирок азыр андай эмес. Жөнөкөй эле, мага окшогон эле кишилер программист. Ооба, көбүрөөк отурасың башкаларга караганда. Бирок көбүрөөк маянада табасың, Көбүрөөк маянада табасың, бирок азыр еще мындай программисттердин мындай жалаң только отуруп программа жазган программист кыйын болушу мүмкүн, бирок чоң компанияларда бир гана техникалык билим жетишсиз. Сен кишилер менен сүйлөшө билишиң керек, команда менен иштей алышың керек. Да. Себеби бир чоң программаны жалгыз программист жаза албайт, аны команда жазат. Ошондуктан команда ортосундагы иштегендер бири-бири менен сүйлөшө алышы керек. Ошол дагы абдан мындай маанилүү, лидер болушуң керек, мындай икемдүү болушуң керек. Ошондуктан азыр программист мындай үйдө эле отуруп, же болбосо бир жерде эле отуруп эч ким менен сүйлөшпөй жазган деген туура эмес. Азыркы программисттер сүйлөшө алыш керек, алар ойлоно алышы керек, мындай баардык эле кесиптерге окшош да. Чолпон, сиз ошо жазган коддоруңуздун биз колдонуп жүргөндөр барбы азыр? Тилекке каршы же жалаң чыт жакка жаздыңызбы? Мен Кыргызстанда IT Трактор компаниясында иштегем. Алардын кардарлары Америка, Канада, Британия деген. Мисал үчүн кандай бир өзүңүзгө жаккан кодуңуз, программаңыз? Мен азыркы иштеп жаткан компаниямды жөнүндө айтып берейин. Open Health Network деген компания, американский компания. Мен аларга 4 жылдан бери Кыргызстанда отуруп эле иштейм. Алар Америкада. Биз мындай частный клиникаларга, ар кандай исследовательский центрлерге мобильный приложение жасайбыз. Мен backend деген аркасындагы логиканы жазам. Ар кандай мисалы эң кызыктуусу, мага кызыктуу келген, мисалы бир программа жазганбыз алкоголиктер үчүн. Алар Америкада мындай принудительное лечение деген бар экен да. Сен жанагы анонимный алкоголиктердин мындай чогулушусуна барып турушуң керек 1 жылдын ичинде. Анан ошон үчүн программа жазганбыз. Ошо пациент саат 12-де. Здравствуйте, меня зовут Ричард, я алкоголик 9 лет деген ошол турбайбы? Бирок ошондо деген биздин приложение менен барат. 12-де ошол локацияда болуш керек. Анан мындай басыш керек да. То что ошол локацияда. И ошентип трекинг кылышат. Анан өзүнүн азыркы деңгээлин, абалын жөнүндө жазат. Азыр эч ким келет, азыр эч ким келбей атат. Мынча күндөр ишкен жокмун. Мындай психологический суроолорум бар деп, ушундай приложение да. Анан мен таң калгам. Ушундай приложение эң кызыктуусу десем болот да, менимче. Өзгөчөсү экен, мындай ойлонбойсуң го, мындай алкоголиктер үчүн программа депчи, анан бирок негизи жардам берет. Бул көбүнчө мындай аларды контролдоо үчүн турбайбы? Баягы онлайн күндөлүк биринчиден, экинчиден мен ушул жерге келип атам, мына саат 12-де мен ушул клубда отурам деп баягы өзүнүн геолокациясын. Ишо приложениеда мындай пайдалуу нерселер бар. Кантип таштайм, эч кимге сен эмне кылышың керек деп бири-бири менен сүйлөшүп. Чат жана башка нерселер. Сонун. Негизи бул компанияны кантип таап калган? Тоже очень мындай кызыктуу да. Биз ошо компаниянын ошону айтыңызчы, алкоголиктер канча жолугуп калдыңыз? Биз ар кандай кылабыз. Биз чоң ккомпаниялар менен иштейт. Бул компания Гарварддын исследовательский центр, UCSF, Cornell Medicine дегендей. Биз үчүн мындай белгисиз болушу мүмкүн, бирок Америкада аябай жакшы гиганттар. Да, гиганттар. Мен ошо Open Health Network'тун директору Татьяна Концевели бизди бул жерге бир соревнованияга ментор болуп келген. Ошондо Американын посольствосу алып келген. Ошентип таанышып калганбыз. Мен ошол
соревнованияга катышып утуп калган. Анан биз жөн эле контактыларыбызды бири-бирибиз менен берип койгонбуз, мейлдерибизди. Анан Татьяна өзү жазды, мага иштегиң келеби деп. Конечно, иштейм, бесплатно иштейм. Ошентип иштеп калгам. Сонун. Чолпон, эме да ошол тилектин эле кейсин карай турган болсок, Мамутовдунчу окуду, үйрөндү, анан чоң Google'га кирди, иштеди. Бирок бул дагы мындай акыркы этап эмес да. Тилек кийинки этабын өттү, өзүнө өзү иштеп баштады. Сиз болсо ошол этап азыр Цукерберг мырзанын чөнтөгүнө иштеп атасыз, иштегени баштап атасыз. Андан кийинки этабыңыз кайсы? Негизи Тилек азыр өзүнүн мындай жанына жакын нерсени кылып атат го. Ал всегда мындай инженерлерге жардам берчү, мурун деле. Ал просто ошону бир бизнес кылды. Менин оюмча абдан сонун нерсе. Мен дагы ошондой өзүмө дагы жакын болгон бир нерсе кылам деп ойлойм. Өзүмдүн бизнесимди, мага кыздарды жана аялдардын жардам берүү жагат. Расширение прав женщин. Кыргызчасын укугун кеңейтүү. Укуктарын кеңейтүү негидир мага аябай жакын. Өзүмө программист болуп ошондой проекттерди көп кылгам. Может, ошол направленияда да иштейм. Жана өзүмдүн дагы ойлорум бар, ошолордун башында. Бул ошондой чоң гиганттан бөлүнүп кетиппи же параллелдүү иштей аласызбы? Эгер параллельный деле иштесе болот. Себеби чоң компаниялар бул маселелерге, бул көйгөйлөргө маани беришет. Ошондуктан иштеп атканда деле ушундай тармакта иштегенге, ар кандай проекттерди кылганга аракет кылам. Бирок эми жашоом боюнча эле кыламга деп ойлойм. Себеби мага жакын да. Кандай кетсе. Себеби Ололо Даниярчы Аманалиев килейген кыргыз концепти жетектеп туруп, чоң маянасын алып туруп, бирок ошол кыргыз концепттеги жумушун токтотуп, кетип, анан өзүнүн стартапын баштап, азыр эми Ололо Кыргызстандагы биринчи уюмдардын бири болот деп ошол багытта да же бөлүнүп токтотуп коюп баштайсызбы же мындай параллелдүү улантып кете аласызбы? Башында азыр иштегенде параллельно алганга аракет кылам. Себеби мен чоң компанияда иштегим келет. Тажрыйба да керек. Тажрыйба топтогум келет. CV жана башка. CV үчүн да болушу мүмкүн, бирок андан дагы башкасы мындай чоң компанияларда чоң көп кишилердин жашоосуна жакшы өзгөрүүлөр киргизе аласың. Ошондуктан барып атам да. CV эми билбейм, эми CV-ге деле болушу мүмкүн, бирок эми эң биринчи маселем ошол да, мындай чоң көп кишилерге жардам бере алып билем. Чолпон, азыр кыздардын укугу жөнүндө сүйлөшөлүк, бирок мен ошо Facebook боюнча акыркы суроом. Ар бир чоң корпорацияга келгенде ошол корпорациянын толук саясаты менен макул боло бербешиң мүмкүн да. Мисалы үчүн мен деле ушул каналда отурам, балким бул каналдын дагы кайбир саясаты менен макул эмесмин. Сиздин дагы Facebooктун кандайдыр бир саясаты менен макул болбогон учурларыңыз барбы, өзүңүздүн ички мындай принципиалдуулугуңуз? Негизи жок, мага противоречие деп коебуз. Негизи жок, бирок мага кетердин астында ар кандай статьяларды ыргытып атышты, Facebook ар кандай группалар, например, экстремистский группаларды сразу жаппайт дегенчи. Көп кишилер ушуга Facebook'ту критика кылышат да. Менин оюмча же болбосо жанагы маалыматтардын баардыгын ЦРУга өткөрүп бергендиги тууралуу деген маселелер. Мен биринчиси жөнүндө айткым келет. Бул абдан чоң болгондугу үчүн чоң компания. Анан баарына сразу реакция кыла албайсың. Ошондуктан азыркы берилген бир аз кечирээк болушу мүмкүн, бирок менин оюмча жакшы эле. Себеби абдан көп киши колдонот. Баарын изилдегендиктерин үчүн да бир аз кечирээк да. Сразу жапса, может, туура эмес. Мындай ичиңизде диссонанс жок иши кылып. Жок. Эми укуктар боюнча Django Girls Бишкек, Techstars Startup Weekend Бишкек Women. Бул долбоорлор эмне долбоорлор, ошо эки долбоор тууралуу, анан кандай натыйжа алып келди? Мен ушу эки долбоор тең дүйнө жүзүндө кылынган долбоорлор. Django Girls бул дүйнөнүн 100дөн көп өлкөсүндө болгон кыздар үчүн бир күндүк программированиянын көрсөтөт да. Мастер-класс. Мастер-класс. Биринчи сабак. Ошону 2017-жылы кылдым. Себеби мен мурун абдан тартынчаак болчумун.
Кыргызстанга келгенде мындай программисттердин жолугушууларына барып деле хакатондорду барып, бирок катыша алчу эмесмин, тартынчумун да, себеби көп балдар бар болчу. Анан мен уялчумун. Анан карап көрсөм ушундайда мындай иш-чаралар бар экен, жалаң кыздар үчүн болгон. Анан ойлоп көрдүм, сонун болмок Кыргызстанда болсо депчи. Анан бир жыл ойлонуп, анан эмне мен ойлонуп атам, мен кылбаймынбы деп, ошо өзүмдүн коллегаларыма айттым. Анан эки коллегам менен чогуу ушу мааракени жасадык. Жаңга Girls. Анан Канча кыз катышты биринчи жылы? 250 киши заявка берген, бирок биз өзүбүздүн компаниянын кеңсесинде кылгандыгы үчүн 50 эле кишини ала алдык, 54 кызды. Улантып кеткендер барбы? Ооба, биз жаштарды алганга аракет кылганбыз, мындай бөлүп там школьница, университетте окуган, өзүн издегендер деп. Программированияга киргендер бар, же болбосо журналист болсо технологиялар жөнүндө жазып кеткендер бар, менеджер в IT направление болуп кеткендер бар. Ошентип мага айтканда мындай ичиң жылыйт. Жылына кыласыңар аны? Жок, бир жолу кылдым. Андан кийин стартап викенд дегенди кыла баштадым. Бул Techstars стартап викенд. Бул дагы дүйнөлүк бардык дүйнөнүн 150 өлкөсүндө болгон. Starbucks 150 өлкөдө жок. Ошо дүйнөнүн ар кайсы точкаларында болот. Бул 54 сааттык хакатон. Негизи аялдар үчүн, кыздар үчүн эмес, бирок ошондой направленияны алсаң болот. Мен өзүм ошого жакын болгонум үчүн кыздар үчүн кылдым. Бул кыздардын бизнеске болгон кызыгуусун кеңейтүү. Мен өзүм бизнесмен эмесмин, бирок эми кыла алам ошондуктан. Бирок хакатонго башка бизнесмендер келишти да, директорго. Бизнесмендер, ар кандай инвесторлор, тренерлер келип, кыздар өздөрүнүн идеясы менен келишет, анан ошону прототиптен бир бизнес модель жасашат. Бүгүн бир кызыктуу күн экөөбүз жолугуптур, сиз экөөбүз, сиз ушу кыздардын укугу жөнүндө айтып атасыз. Бүгүн мен эфирге кирип билбей калдым эмне болуп атканын, бирок жана 8 марттагы марштын жыйынтыгын бүгүн жогорку сот чыгармак. Кызыктуу да, анан ошол тууралуу сиздин пикириңизди уккум келди эле. Деги эле аялдардын укугу биздин өлкөдөгү кыздарга болгон мамиле бийлик органдары тарабынан, коомчулук тарабынан, жарандык коом жана айтканым туура болобу, бирок мындай прогрессивдүү жана прогрессивдүү эмес коом тарабынан. Негизи учурдагы көргөн нерселерибиз абдан мындай ичти ачтат да, мындай негизи кейтет. Себеби мен да ошо 8 мартта катышканга баргам, бирок кечигип калгандыгым үчүн эле барсам уже эч ким жок да. Амписа сиз да кармалып кетмей экенсиз. Анан негизи билбейм, негизи абдан жаман эле. Абдан эле жаман. Мындай даже сөз жок да. Мен биринчи көргөндө кандай кылганын аны видеодон көрдүм да. Эми ишенбейсиң да, мындай түшкө да кирбейт ойлонсоңчу ошондой нерсе. Ушул биздин Бишкек, ушул биздин 20-жыл, ушул биздин 8 март, Ооба. Анан мындай кыздарды, террористтердей кылып, ошентип эркектер көтөрүп. Эки милиция эки жагынан. Билбейм, мен негизи даже абсурд да, абсурдно, да. Чолпон, рахмат сизге чоң. Мен бул суроо менен эфирди жыйынтыктаганын чоң мааниси бар, себеби сиздин атыңыз Чолпон. Биринчи жанган жылдызды биз Чолпон дейбиз, биринчи көрүнгөн. Ошол сиз жандырып аткан жылдыз мындан ары кыргыз кыздарынын дүйнөлүк аренада жакшы жагынан сиз өңдөнгөн жылдыздар көп жана берсин. Себеби Чолпон жылдыз жангандан кийин бир нече мүнөттөн асман көп жылдыздарга толуп кетет да. Ошол сиз биздин Чолпонубуз болуңуз. Сиз өңдөнгөн кыргыздын кыздары көп жансын. Кыргыздын кыздары, Кыргызстаныбыздын кыздары аялзаты дүйнөлүк аренага чыгып, эл аралык абройго ээ болгондо биздин мамлекетибиз дагы көтөрүлөт деп ишенем. Баары жакшы болот, сизге чоң рахмат. Биз Кыргызстан бир дүйнөнүн чоң бир бөлүгүбүз. Бир дүйнө демекчи. Учурда 15-чи бир дүйнө фестиваль өтүп атат. Кыска метраждуу тасмалар тууралуу ошого көңүл буруп уруксат этиңиздер. Бүгүнкү биздин Чолпон келген эфирибиз, бүгүнкү биздин Чолпон биринчи туңгуч эфирибиз кыргыз тилдүү ТВ1 KG. Сиздер менен Эркин Рыскулбеков болдум, көрүшкөнчө бар болуңуздар.